Siz эмне үчүн доктор болбой, сантехник болбой, динге келип калдыңыз? Кемин районуна келген Акбарал деген устабыз бар эле. Ошол кишиден Алланын насип экен биринчи Куран жаттоону жаттап калдык. Кандай билимиңиз, илимиңиз бар? Иордания, Египет, Африка ошондой эле окуй албадык, бирок устаздардын кол алдына барып бир китептен, эки китептен окуп отуруп. Кыргызстандагы мусулмандардын катачылыгын, кемчилигин Биз мусулмандар көбөйүп атат деп сүйүнбөшпүз. Исламды башка өңүттө дап келаткандар көбөйүп атат. исламдын өнүгүшүнө жолтоо болуп атат, тоскоол болуп атат. Ошол эле салафизм, ваххабизмди кармагандар менен Кыргызстанга да кирип келди. Исламды жамандоо, жек көрүү, чукулоо, Адип ахлагы начар болгон сөөнө керек болсо өзүнүн устазын сыйлабай койгондор пайда болот. бүтүндөй адамзатка берилген дин деп айтылганы менен Качан мазхаб жок калат, ошол мезгилде адамдар чаржайт болуп кетет. негизги чечүү жолдору кандай ошондо? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сонун айтканы бир тууган болду дейт. Демек, сунниттер менен, шииттер менен Кайсы жамаат болсо да биринчи сапта отуруп, экинчи сапта туруп намаз окушат да. Жүрөктөр намазды биригип туруп сыртка чыккандан кийин карасаң жамаат бөлүшөт да. мусулмандардын өзүндө бир чечип ала турган бир маселе бардай да. Да. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуп калуучулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Ассаламу алейкум урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Бизде кезекте конок бар. Коноктун аты жөнүн айтсам, Эрмек Тынай уулу. Эрмек устаз, ассаламу алейкум. Алейкум салам рахматуллах. Бизге кош келипсиз. Көптөн бери ушу Эрмек устазды бир чакырсам деп Инстаграмдан баягы кыска видеолоруңузду көрөбүз. Ар кайсы тематикада айткандай сөздөрүңүздү, насааттарыңызды угабыз. Анан бир ушу подкастка чакырып бир суроолорумду берип алсам деп бүгүн насип экен. Келип бергениңизге рахмат. Эми сиз менен бул ислам дини жаатында, мусулмандар жөнүндө деги эле ушул диндин Кыргызстандагы, ислам дининин Кыргызстандагы абалы жөнүндө сүйлөшөбүз. Анча-мынча конкреттүү суроолор бар дегендей, жалпы эмес. Анан кийин мындай, мен бул маекте көбүрөөк баягы критика иретинде. Себеби адам өзүнө өзү канчалык сынчыл, критикалык көз карашта болсо, ошончолук өсөт делинет эмеспи? Ошол исламды жамандоо, жек көрүү, чукулоо, кергиштеп, мындай бирдемелерин атайлап оюп алуу максатында эмес, биз чындап эле ислам кайсы жерибизден жазатайып атат, мусулмандар кайсы жеринен мындай чабалыраак болуп атат, ошол өңүттө көбүрөөк суроолор болот да, эгер мүмкүн болсо, Эми ошол дини ислами багытта суроолорду берүүдөн мурда өзүңүздүн таржымалыңыз тууралуу айтып кетсеңиз. Сиз эмне үчүн доктор болбой, сантехник болбой, юрист болбой, анан бул динге келип калдыңыз? Кандай билимиңиз, илимиңиз бар? Алхамдулилlah ва салату вассаламу аля расулилlah. Турайм, ар бир адам өзүнүн кесибин тандабай окшойт деп коем кээ-бирдечи. Биз да өзү кадимки эле мектепте окуп бүткөнбүз. Мындай айтканда 11 класс деп коебуз го. 11 класс кадимгидей элдей эле окуп бүткөнбүз. Мектепте айылда, чоң кеминде Новороссийге деп калды, эми Шабдан болуп калды, ошол жерден бүттүк. Андан кийин эле ушундай насип экен, субханалла, менин атам өзү молдо. Бир айылдын молдосу эмес, бир чоң кемин өрөөнүн молдосу болгон себебинен баягы дини кичине болсо да түшүнүгүбүз бар эле. Дини түшүнүк бар, бирок эми баягы азыркы мезгилдеги эмес да. Мурун Советтер Союзу молдолор башкача болгон. Ошондой болсо деле атабыздын баягы Куран окуп аткан, намаз окуп аткан, балки жаназа окуп аткан, нике кыйып атканын көргөнбүз деген сөз да. Андан кийин эле атабыз баягы бир нече убакыт бизди окууга 94-бүйдө турган болсом, ошо 94-окууга өткөн эмесмин. 95ге чейин Алла насип экен, ошол атам баягы бизди динге кичине үгүттөп, ошо дин жагын түшүнүп калдык. Же болсо ошо 94-95-жылдары биз азыркы эң эле базовый деп коебуз да, мисалы муалимсан, баягы экинчи муалим деп коебуз го, устаз абалдан кийинки. Негизи устаз илгери окутканда биринчи устаз абалды окутуп, анткен себеп баягы чагатай тили деп коет го, билсеңиз керек. Чагатай деп коет, ошондо эски тилде бар. Дин ва шариат не демектир, дин ва шариат Алланын хөкүмүдүр деп баягы эскиче ошондой татарча, өзбекче, казакча кошулган бир орто тил болгон. Ошону окуткан. Андан муалим сани дегенибиз баягы экинчи муалим, алиф ба деп ошол Куранды үйрөндүк. Ошон 95-жылга чейин Алланын насип экен, ошол Куран жаттап, дин менен болуп калдым. 95-жылы атабыз бизди высшая школа милиция өткөзгөн негизи. БГШны окугам.
Кээбилер таң бугуша десең эле мондай калат. Азыркы мезгилде менин курсташтарым чоң кызматтарда дегендей эми бир ошо мындай укук коргоо жагында. Бирок Алланын насиби экен, ошо биз кичине ошол мезгилдерде бир 3-4 курс окуп калган мезгилде анан кичине бир аз эме болуп калдык, ооруп калдык. Анан атабыз кайра дарылоо максатында дарыландык, эме кылдык. Бирок ошону баягы күчтүү структурада иштей турганчалык болбой калдык. Анан ата ошондо бизди мейли эми балам биягы болбой калды. Эми бияк жагынан аракет кылды, ошо дин жагына Куран жаттоого берген. Ошон Алланын насиби экен, ошол Куранды жаттадык. Эми толук жаттадык деп айта албайбыз, эми субханалла, Алла мүмкүнчүлүк тоофук бергенче жаттадык. Устаз биздин Кемин районуна келген Акбаралы деген устазыбыз бар эле. Ошол кишиден Алланын насиби экен биринчи Куран жаттоону жаттап калдык. Андан эле ошол 97 аягында уже Абдсаттар Дамыла ал кезде муфтий эле. Ошол кишинин алдына устазыбыз апарып, ал кишинин жанында Абдуманап Каарыке бизден Молда Шакир Дамыла экөө бизден мындай айтканда экзамен алып, мындай чүйдөн да бир молда чыгып калган окшойт деп ошол Абдсаттар Дамыланын кол менен мындай печат мындай калат эле, басып туруп Абдсаттар деп жазып туруп, Молда Шакир буйрук чыгарып, ошо биринчи молда болуп калган. Ошо 97-ден бери субханалла ошо бир жерде чоң кемин өрөөнүндө имамчылык кылдык. Бирок ошону мен кийин 2000-жылдар баягы насип экен да илим алабыз деп максат кылып калып Карабалда ислам институтун бүткөм. Молда Халилде окугам. Азыркы устаздар аалымдар кеңеши мүчөсү, илгерки эскиче окутканымда айтканда Дамылалардын устаздардын бирөөсү, азыр эскиден Абдулла устаз, менин устазым Абдухалил Дамылам калды. Анан ал киши тарикатты өтө бекем кармаган аалымдардан, мындай айтканда тасаввуф, илми тасаввуф деп уккан болушуңуз керек, ошону кармаган аалым. Анан ошол жерде окуп калдык. Андан кийин киши курс повышения квалификации деп Турцияга муфтият өзү жөнөттү. Ал мезгилде муфтият баягы молдолор жөнөтүп аткан эле, ошондо мен Турцияда болуп калдык. Андан кийин дагы бар Турцияда Алланын насиби экен да окудук. Эми өмүр таржымалы ушундай экен да. Бул динге кызыгып алгандан кийин баягы отунга тойбогондой эле илим издеген адам китепке тойбойт деп коебуз го. Мына ошондо аз деле болсо субханалла китепке тойбой эле жүрөбүз деп ойлойм иншалла. Андан кийин анын ортосунда да көп жерлерде устаздардын кол алдында отурдук, окудук, жекече окудук. Эми Кыргызстанда билсеңиз керек, биз баягы эскиче мындай эски молдолордун катарына кирип калдым окшойм да. Азыркыдай баягы бир жерде отуруп, же болбосо бир мамлекетке барып, бир жерге Иордания, Египет, баягы же болбосо Африка мисалы бар окуп келатышпайбы. Ошондой эле окуй албадык, бирок устаздардын кол алдына барып, бир китептен, эки китептен окуп отуруп иншалла азыр сиздин алдыңызда бир отурабыз да. Эми таржымал көп, бирок айтайын деген нерсем альхамдулилла, Алла таала шүгүрлөрдү айтабыз. Алла таала ушу кичине болсо дагы баягы бар го эмеде аалымдар айтат да, илимдин көптүгү зарыл эмес да. Бирок аз илим болуп көбүрөөк амал кылган болсо, ошол акыйкат максатына жетет деп айтат. Эми муну эмне үчүн сурап атам мен? Себеби бир теманы баштаардан мурда ошол темага канчалык деңгээлде багажында, баягы рухий запасында эмнелер бар? Ошол өңүттө кайсы окуу жайларды бүттү экен, кимдерден баягы үлгү алды экен, сабак алды экен дегендей маалыматты ушу көрүүчүлөргө алып берейин деген ниетте сурадым да. Эми түшүнүктүү болду. Бүгүнкү күндө ушул мусулмандардын, анын ичинде дүйнө жүзүндөгү мусулмандар, анын ичинде Кыргызстандагы мусулмандардын кандай бир орчундуу негизги катачылыгын, кемчилигин өзүнчө бөлүп көрсөтүп, ошол нерсе исламдын өнүгүшүнө жолтоо болуп атат, тоскоол болуп атат деп эсептейсиз? Эми жалпы карай турган болсок, геополитика бар да, өзүнчө саясат, өзүнчөчү. Ошондой эле диниде саясат бар. Ал жөн эле саясат деген сөз ойлобош келген баягы бир мамлекеттин нерсесине киришип аткан жокпуз да. Бул баягы жалпылай түрдө карай турган болсок, дүйнө жүзүндө азыр исламизация деп коебуз. Ислам мындай өтө көп болуп, ошондо исламофобтор деп көбөйүп атат. Анткени себеп байкасаңыз керек, мен акыркы Англияда эле 6 миллионго чакын адам чогулуп, мисалы исламга каршыбыз деп чыккандар болду. Бирок ошол эле мезгилде Англияда, мисалы Англия менен Францияда ислам мечиттердин көптүгү саны келгенде, мисалы Европадагы керек болсо бизден көп. Кыргызстанда 5000 мечит отурган болсо, аякта ошо бир эле Англиянын ичинде канча миңдеген мечиттер бар экени белгилүү болуп атпайбы? Туура эми бул ошол эле мезгилде, мисалы ошол эле Америкада, ошол эле мисалы чыгыштан эми батышта турган болсок, бар жерде ислам өзү көтөрүлүп атат, сөз жок. Бирок ошол мезгилде дагы бир нерсени унутпашыбыз керек. Мен илгери эле устаздар айтат эле, биз мусулмандар көбөйүп атат деп мындай сүйүнбөшүбүз керек депчи. Анткени себеп исламды башка өңүттө дап келаткандар көбөйүп атат депчи. Анткени ошол эле мисалы алса Гулам Ахмад Кадиян деп Ахмадиялар, булар керек болсо мисалы Англиянын жартысын түзөт азыркы мезгилде.
ошол эле мезгилде мисалы алса башка бир азырлыкка айтып аткан Жайши Махди да канча деген дүйнөсүндө ошол эле салафизм, вахабизмди кармаганда Кыргызстанга да кирип келди. Бул жерде да чоң көйгөй бар, мисалы алса эң эле жөнөкөй атаңа Куран окутканга болбойт дегендер уже пайда болуп калды, Кудай сактасын, аузубилла. Ал эми жалпылай алып келе турган болсок, эгерде динди 3 негизге бөлө турган болсок, ичтибай чыныгы илимий деңгээлде бөлө турган болсок, анда бизде бар акыйда илими бар, фых илими бар. Бирок үчүнчү нерсе, бул үчүнчү негизги илим болгон бул тасаввуф илими. Мындай айтканда тарикат деп коебуз. Мындай айтканда биз эгерде акыйдада биз Матуридини ала турган болсок, фыхта болсо имам Азам рахимуллахны ала турган болсок, ал эми биз тасаввуфта Накшибанди тарикасын кармап келгенбиз. Эмне себептен мындай десе, анткени пайгамбарыбыздын узун сахих бекем хадистеринде ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан Жабирил периште келип туруп, ихсан эмне деп суроо берген. Мына ошол мезгилде пайгамбар ихсан бул сен Алланы көрбөсөң, Алла мени көрүп турат деп ибадат кылууң деп айткан. Ушундан негиз алып туруп, анан биздин да керек болсо мына диний башкармалыкта дагы акыйдадан, фыхтан карай туруп экинчи, үчүнчүсү биз тасаввуфта Накшибанди тарикасын карап келгенбиз. 1000 жылдап мисал алса, эч бир 1000 жылдан бери ушул жерде Накшибанди тарикасы болуп келген. Тарикат деген сөзүндө Накшибанди тарикасы дегенде тасаввуф деген нерсе дагы бир аты бар, илми сулук деп коет муну. Сулук мындай айтканда өзүнүн оңдоо илими деп айтабыз. Азыркы мезгилде акыйданы түшүндүк, фыхты түшүндүк, бирок биз чын келгенде адеп ахлактан аксап бартабыз. Байкасаңыз керек, мисалы эң эле жөнөкөй мисалы мусулман саламдашуу. Ошол мисалы алса жоголуп бартат. Ошол мезгилде соода кылып атканын карасаңыз, сакалы 1 метр болсо деле субханалла алдап атат. Жолукчан туруп аферист болуп атат. Жоолук менен сакалды мисалы кээ бирлери керек болсо эталон катары алып алды. Ошол мезгилде халал деп коюп, мисалы халалдын аркасында байкасаңыз керек, чочконун дыйынкалары чыгып атат. Мунун баардыгы тең бул мындай айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын акыр заман, акыр кыяматтын алдында акыр заман бар да, ошондо кездебун дейт. Ошол жерде мындай бир калпычы жалганчылар көбөйө тургандыгы жөнүндө айтып кеткен. Азыркы мезгилде бул эмнеден десе, именно биздин адеп ахлактан аксагандыгыбыз болуп эсептелет. Илгерки алымдар бул жөнүндө аябай көп айтып кеткен, айтылган. Мисалы азыр ар кай жактан окуп келсе деле кээ бирлердин адеп ахлагы начар болгон сөөнө керек болсо өзүнүн устазын сыйлабай койгондор пайда болот азыр. Негизи мындай мусулмандар дегенде, мусулман үммөтү дегенде мындай жалпы мусулмандарды элестетебиз да. Бул тиги Ирандагы же болбосо тиги чыгыштагы, тиги батыштагы баарын кошуп ушу мусулмандар деп мен элестетем да. Бирок ошол эле учурда мусулмандардын өзүндө бир мындай өздөрү бир чечип ала турган бир маселе бардай да. Мындай бул ислам деген бул бүтүндөй адамзатка берилген дин деп айтылганы менен, мусулмандар болсо ошол аманатты дүйнө жүзүнө жеткириш керек деген менен мусулмандардын өздөрүндө маселе болуп атса, анда эмне жөнүндө сөз кылганга болот деген суроо да. Да. Мага көп беришет ушуну. Бөтөнчө илим билимдүү адамдар, журналисттерге берип калат, отуруп мындай бир динди үйрөнөм деген, эмне үчүн мусулмандар тигиндей, эмне үчүн мусулмандар мындай, эмнеге мусулмандар мындай, мону деле чечип койсо болбойт. Жок, биз дин дегенде мисалы алса тарыхка келе турган болсок, Hazreti Umar radhiyallahu anhu'nun zamanında Asulayn'da деп коебуз, Испанияга чейин мусулмандар кирип келген билсеңиз керек. Ошол мезгилде ушунча чоң деңгээлде адамдар илимге, билимге сусаганда, адамдар керек болсо бир эле мезгилде, бир эле Куранды окуган мезгилде ар кандай вариантты окушкан. Мына ошондо Алла насип экен, мына Азыр Усман заманында кечирип коңуздар. Азыр Усмандын заманында эмне болду? Муктаждык болду, Куранды топтоп туруп бир мусхафта, бир немеде коюу керек болгон. Эмне үчүн десе, анткени мусулмандар көбөйгөндөн кийин ал жерге барганда, ал жердин өзүнүн каадасы бар экен, салты бар экен, эли бар экен, тили бар экен дегенчи, мисалы ар кай жакка барганда ар ким ар кандай кабыл алат. Биз азыркы мезгилде деле бул нерсени мындай баардыгы тең чогулуп туруп эле бир нерсе кабыл албайбы десек адашабыз. Эмне үчүн дегенде бул дин өзү мындай акылый эместен накылый деп коебуз го. Акылга сала турган болсок, анда 6,5 миллиард мусулман болуп кетет. Дин болуп кетет да, кечирип коңуз. 8 миллиард дин болуп кетет. Ар бир адам акылдан салат. Бизде накыл бар, бизде Куран жана хадис бар. Ошол эле Куран хадистин негизине алынган ижма ва кыяс деп коебуз. Аалымдардын чогулткан свод законов бар.
Bunu şariat деп коебуз. Ошондой эле кыяс кылып бул туура эмес экен, бул туура экен деп ушул мезгиче мисалы керек болсо бензин бир жерге тип кетсе намаз бузула бузулбайбы деген нерсе бар да. Мына ошону биз субханалла мындай бир мазхаб дейбиз. Мына ошол мазхаб бар, баардыгын идеялаш негизинде бир. Качан мазхаб жок калат, ошол мезде субхан адамдар чаржайт болуп кетет. Азыр биздин көз карашыбызда мисалы алса тиги жактан бир жаман нерсе билесиз го, жакшы нерсенин жаманы батыраак көрүнөт да. Бирок жамандын жакшысын эч ким көрбөйт да. Туурабы? Ошол мезде азыр мезде жакшынын эле бир кичинекей жаманы көрүнүп атат, бирок баштары дагы деле бир да. Жеке ушул өзүңүздүн баягы аудиторияңыз бар, өзүңүздүн даражаңыз бар, исламий мындай бир билим боюнча деңгээлиңиз бар, ошонун баарын бир электен өткөрүп айтсаңыз, ушу эмне кылыш керек экен болуп туруп, ушу проблемалар бар экен, тигинси бар экен, мунусу бар экен, көп экен, негизги чечүү жолдору кандай ошондо? Бир тууган болуш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сонун бир сонун айтканы бир тууган бол дейт. Биз ушул эле керек. Демек, сунниттер менен, шииттер менен, тигилер менен, булар менен, бүт баары менен. Мен айтам да дайымачы, мечитке кирдип, мынакей сиз деле мына намаз окуйсуз, мечитке барасыз дайыма. Азыр кирсеңиз, мисалы алса, баардыгын сапка карасаң, кайсы жамаат болсо да биринчи сапта отуруп, экинчи сапта туруп намаз окушат да. Бирок мында жүрөктөр намазды биригип туруп сыртка чыккандан кийин карасаң, жамаат бөлүшөт да. Анан баягы өзү Маулянанын сон Месневи деген китеби бар, билесиңиз керек. Месневи бул өзү басня деп коебуз го. Орус тилинде эметкенде биз жолсо кыргызчасы кандай болуп кетип болду экен азыр. Тамсилби? Тамсилдер туура. Ошол тамсилде менен айткан сонун нерсеси бар да, ошол бир чыгармасынын башында ушундай дейт да: "Кел менин койнума" дейт. Ма ушул сөз аябай жагат. "Кел менин койнума" дейт. Дегенде кээ менин койнум кенен дегенде уну окугандар кээ бирлер түшүнбөстөн жахил надандар бул өзүнчө эле бир кудай болуп кетти го бул дешкен экен эмесине Маулянанычы. Мына ошол жерде муну түшүндүрүп айтканда мусулмандын койну пекири пейили кенен. Бул биз баарыбыз бир тууган болушубуз керек деген сөз бул. Азыр бизде ушул жетпей атат. Пайгамбарыбыз бир тууган болуш көп жолун айткан, чечүү жолдорун. Тамак бергиле, салам бергиле, таам дейт мисалы, тамак бергиле дейт мисалы, сыйлашкыла бири-бириңерди, саламдашып жүргүлө, бир тууган бол дейт. Жада калса мындай деп атат да: бири-бириңерди соодуңарды бузбагыла, бирөөнүн үстүнө куда түшүп калбаса анын үстүнө кудага түшпөгүлө, бир тууган болгула эй момундар деп атпайбы. Мен ушуну айтам да дайыма элечи. Кээ бирлер ушундай айтсам деле, жок, тиги туура айтып атам, жок, сен бул дүйнөдө жүрөгүң биригип кетсе, кантип сен бейиште бирге болосуң. Чечүү жолу бир эле азыр, ынтымак биргиликтеш керек, тууган болуш керек. Мына сиздердей устаздар, алымдар айтып аткан баяндар, насаттар бар. Мындай болгула, тигиндей болгула, мынтпегиле, тигинтпегиле дегенче, ошонун баары шариатка негизделет. Шариат бул Куран, сүннөт. Дүйнө жүзүндө Куранды тутунбаган башка диндегилер бар, иудейлер бар, христиандар бар, ал католиктер, православтар, иудаизмди кармагандар бар, бахаилер бар, толтура диндер бар дегендей. Ошондо бизден башкача ойлонгон, биздин шариаттан башкача ойлонгон калктар эмне болуп калат? Мындай карасаң, ал деле Адем алейхиссаламдын урпактары да. Туура. Анан мындайча айтканда бир туугандар болуп калат экен да. Ооба. Анан ошол эле учурда бизде айтат, ушул биздин ушул мусулман дининде шариатта нерсени карманбагандар, амал кылбагандар, алар капырлар депчи. Ооба. Ошондо кандай болуп калат эми ушул? Сонун суроо болду. Мен көптөн бери жүргөн суроо болду. Жооп болот азыр иншалла. Ойлойм, өзүм жооп берип аракет кылам иншалла. Бизде мында сонун пример бар да. Азыркы мезгилде Газа. Ошол жерде Машил Кудус бар туурабы? Кудус мечити бар. Аны ким курганса? Сулайман пайгамбар курган. Сулайман пайгамбар курган. Мына ушул жерде канча халифа өткөн болсо, канча мусулмандар өткөн болсо, мисалы, ошол жерде 3 мечит тура берген дайыма. Сулайман пайгамбар мечити, биягында болсо православныйлардыкы Иса пайгамбар чөмүлгөн суу. Карасаңыз мындай, биягында болсо стена мындай айтканда стенасы деп коет. Дубалы деп. Ал да кийинчерээк курулса деле, мисалы, бирок айтайын деген нерсем, ошол жерде бүт баардыгы тең бирдей жашаган.
Бул принцип исламдагы. Ошол эле мезгилде мисалы алса соода китебинде мисалы алса яхуди менен кантип соода кылыш керек. Ошол эле мындай айтканда жанагы насаралар жанагы чокунгандар менен кантип соода кылыш керек. Алар менен аласа беришегенде кандай кылыш керек деген бизде деген кадимкидей илимде жолдор бар да. Бизде деген ал проблема эмес. Биз кайсысы менен болсо дагы жашай беребиз. Бирок алар менен сүйлөшкөнгө келгенде ачык айкын далилдер менен талашып, балким аалымдар талашат, жөнөкөйлөр болсо бир тууган болуп жашай берет. Азирети Али радиаллаху анхунун умеси кол алына кызматчысы Азирети кой сойду, кой сойгондон кийин Азирети тарат деди. Bir mezgilde ulam surай берди. Ти кошунага бердиңби, ти кошунага бердиңби десе, акырында тажап кетет экен. Өкүмдарым, кожоюнум, бул бир болбогон бир жөөткө эле эмне эле күйүп атасыз канчалык? Жөөт ал мусулман эмес дегенде айтып аткан менин сүйүктүү пайгамбар, менин сүйүктүү досум Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам кошунаң жөөт болсун, ким болсун, субханалла жакшы мамиле кыл деп айткан деп. Биз ушул принципти карманышыбыз керек. 21-кылым 22 кетип баратабыз. Демек 21-22 кетип баратканда биздин принцип кандай болуш керек десе, ошо ата бабабыз кармаган жолдо болуш керек. Биз баарына жакшы болушубуз керек. Бирок атаңдын көрдүгүнө адамдардын кээ бирлери азыркы мезгилде ушу биздин диний ички дүйнөбүздө болуп аткан сезимди бири-бирибизге каршы колуп салышты. Туура, мен кафир деп айтам, бирок мен анын түйүнө капыр деп айта албайм. Андрей же Петр деп айтам. Мен ассаламу алейкум деп, бирок салам деп, тынчтык деп айтам. Турсаңыз кандай нерсе? Ушул 22-кылымда мында адамдар акылсыз азыр көрүп атам, мисалы керек болсо мына азыр Кытайда биринчи дроиддер жанагы эмелерди, роботтор чыгарат, домашний роботтор чыгып атат. Искусственный интеллект деп адам баардыгы ушунча деңгээлге жетип алып турду дагы деле адам менен адам келгенде субханалла динийге өөрчүтүп мынакей азыр чыгыштын баары талкаланып бүттү. Батышка өттү мына. Эмне кыларын билбей мынакей азыр согуш болуп жатат. Мен азыр күнүгө эртең менен турганда пайгамбардын сонун бир хадиси бар экен да. Эгерде эртең менен турсаң, сыртта эшикти ачсаң, согуш болбосо, тынчтык болсо, анан кичине жей турган бир лукма тамагың боло турган болсо, сен бактылуусуң деппи? Азыр ошону эле ойлоп калдык азыр. Ошо муну бергениmin себеби, бул суроону бергеним себеби. Ошол мисалы ала турган болсок, ошол пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жанагы Аллахтан түшкөн ошо вахиди, ошол динди элге тараткын, ошол Меккедеги жанагындай көп кудайлуулукка табынган нерселерге ошолордун баарына тараткын дегенде көпчүлүгү кабыл албай, ташпараң калып, жанагындай ошол жердеги төөлдөр. Анан жанагында азганактай элди барып, мусулмандарды барып тетиги жакта христиан өлкөсү бар, ошону Najashи деген бир падыша башкарат. Христиан өлкөсү болбосо, ошого ишеним артып, ошого барсаңар, ошолор силерди батырат деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү айтып атат да. Анан ошого мен мисал келтирип атам. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү жанагында христиан өлкөсүнүн падышасына барып ишеним артып атса, анан бүгүнкү күнү менен ушу аналогия кылып салыштырып атканым, суроо берип атканым ошондон да сизге. Туура айтып атасыз. Мен бул каршы эмесмин мен. Эмне үчүн дегеним, анткени чыныгы эгерде чыныгы мусулман болсо, чыныгы момун болсо, жанындагы кайсы динде болсун, каякта болсун, аны менен бир гана салам дейт. Ага тынчтык каалайт, өзү да тынчтыкта жашай берет. Эгерде ал сураса жооп берет, эгерде ал сурабай турган болсо аны жек көрбөйт. Биз мусулмандар ушундай мындай идеология менен жашашыбыз керек да. Анан дагы бир менин субъективдүү байкоом, балким андай эместир. Бул мага сезилген нерсе. Жакшы мечиттер көбөйүп атат. Баягындай атайын ошо сырткы формасын кийинип, сүннөттү кармагандар көбөйүп атат. Жолук салынгандар көбөйүп атат. Медреселер ачылып атат. Кара-Балтада, тиякта, биякта барган сайын ага талап да күчөп атат. Балабызды Кара-Балтага берели, анан тиги Токмокко берели. Тиги ошол Токмокто академия ачылып атыптыр. Исламий жактан мындай жакшы эле жалып, жакшы эле болуп аткандай таасир калтырат да, бирок ошонун баары мындай бир мындай галочка үчүн. Сырткы форма үчүн, эл көрсүн үчүн, умрага барып коюш керек эле, орозо тутуп коюш керек эле, намаз окуп коюш керек эле. Сен окуйсуңбу? Окуйм. Кармайсыңбы? Кармайм дегенде ушундай бир баштапкы мазмунунан бир аз мындай четтеп бараткандайбы дейм да. Бар. Жок, четтеген жок. Сонун кетип баратат. Жакшы менен жаман бир жүрөт да. Эч качан
бар эле күлүнү баани адам хатта баардык адам баласы ката кетирүүчү. Демек сахабалардын доорунда деле ушундай эле маселелер кадимкидей болгон өйдөлдүгү менен. Сахабалар жөнүндө айтканда мисалы сөз тийгизбейбиз. Мисалы алсаңыз биз окуп аткан китептердин көпчүлүктөрү ошолордун баардыгы ушундай чоң бир каталарды кетирип тообага келген да. Ошондой эле азыркы мезгилде болуп аткан нерсенин баардыгы бул мындай жөнөкөй эле өңүттө караш керек. Биз ошо медреседе балдар окуп атабы? Ошол жерде сабак берилип атабы? Мечиттин ичинде жума намазы окуп, имам кутбага чыгып, өз айткандай баягы сүннөтүн кийип алып туруп, селдесин чалынып алып туруп, альхамдулилла деп Аллага мактоолорду айтып атабы? Демек, машалла, мунун аркасында сөзсүз бир мындай бир жакшы нерсе бар. Туура. Бизге мындай руханий өңүттө ушундай сезилиши мүмкүн да. Как будто мына адамдар мындай чын дилден ыхласман болбой аткандай сезилиши мүмкүн да. Чын дилден дин тутпай аткандай сезилиши мүмкүн. Бирок биз адамдардын жүрөктөрүн карап билчү Кудай эмеспиз да. Таразаны биз кылбайбыз да негизи. Алла кылат да. Же көз кылабызбы? Же муфти кылабы? Мен бир нерсени айтып берем да, кечирип коңуз, мен сизге көбүрөөк сүйлөймүн негизи мындай. Жо, мен сүйлөтүш үчүн чакырдым да, өзүм азыраак. Мен аябай көп сүйлөйм. Мен ошо айткандай, Алла насип экен, субханалла, Түркияга ошо курс повышение квалификацияга барып калдым. Ана жерден ошо жерде барганда бир Юсуф Эшжан деген бир сонун бир устаз бар. Ана ошо окуясын айтып берип атпайбы? Эми билесиз го, Түркияда автобандар го, чоң автобандар бар, жолдор узак анан стюардтар бар, автобус билесиз го, кетип барат. Бир эмеге заправка токтоп, ошо жерде караса бир жылаңач эле кыз, жылаңач дегенче бизде кийинбеген кыз деп айткан сөз да, мындай мини юбкачан бүт эме. Анан кийин мындай көзүн бир карап, астагфирулла, канча аялдар бузулуп кетти, деп аябай ушундай жаман көрдүм дейт. Анан кой деп түшүп, тижен супу алып кайра чыгып келсем, карасам аялдар намаз кыласынан бир аял чыгып, үстүндө кийимин чечип туруп, анан сумкасын мындай карасам баягы аял экен дейт. Ошол жерден Анкарадан баштап Стамбулга келгенге чейин өзүмдү жектеп келдим дейт. Мен Кудай болуп кеткенсип, бирөөнүн жүрөгүндө канча иман бар экенин билчиден бетер, мен бир адамга сын айткандай киммин депчи. Мен ушул өмүр бою ушул нерсе менин өмөмдө келатат да, ушул жерге айтты ошо киши. Ошондон ушул мезгилге чейин бир да адам сындагам да келбейт ташы. Эмне үчүн энди адамдын ар биринин өзүнүн иман чеки бар. Ар биринин Кудай болгон ишеними бар. Бир туура, албетте кээ бир убактар карасаң баягы мындай 5 мал намаз, орозо, зекет, ажылык мындай 4 чийилген нерсе менен жүрбөшү мүмкүн да. Бирок анын өлөрдө келме айтабы, айтпайбы? Өкө чечпейсиз да. Негизи мындай ислам жолуна чындап түшкөн, ушул иман жолуна, туура жолго, акыйкат жолго түшкөнгө ар кимге ар кандай себеп болот. Бирөөгө катуу оору берилет, бирөө кандай бир кырсыктайт, бирөөнүн тагдырын көрүп анан кылт этип могу месинде бирдеме ойгонуп, анан дүйнөнү башкача карай баштайт. Бирөө буту жокту көрөт, көзү жокту көрөт дегендей, менин көзүм бар, бутум бар деп ойлонуп, ушундай кылып анализдеп, тасаввур кылып, анан кийин өтөт дегендей. Бирөөнүн башына аябай кыйынчылык көрүп, кыйынчылыкты көрө берип акыры ошол барчылык менен молчулуктун баркын ошондон улам билип, анан Алла деп калат экен да. Жеке сиздин өзүңүздө башыңызда кандай бир кыйынчылык, өзгөчө бир кыйын учурлар, өзгөчө бир же башка бирөөнүн тагдырын көрүп, ошол нерсе мындай огош бетер ыйманыңызды бекемдеген мисалды айта аласызбы? Субханалла, айтып отса том китеп жазылып кетип калды. Бирок айтайын деген нерсем, өзү иман болгон себебинен көп жаназа окудум да. Ар качан эле ошол качан жаназа окуганда мынтип карайсың, адам жуйсуң, өлгөн адамды жуйсуң, ары оодарып, бери оодарып карайсың. Анан бир ой боло берет да. Мен да ушундай болот турбаймынбы депчи. Анан күллү нафсин даикатил маут, ар бир адам, ар бир жан өлүмдөн дагмат алат деген эле аят недир. Мен тыкка эле ушул жерде тура берет. Азыр кээ бир адамдар айтып коет го, молдону тозок менен өлүм менен коркута албайсың депчи. Эмне үчүн энди өлөрүн точно билет, тозок бар экенин да билет да. Айтайын деген нерсем ушул. Көп убакыттарда менин иманыма, балким өзүм жашоомо таасир берген нерсе жаназада.
жетишерлик үлгү негизи. Бирөөнүн жашоосу мен үчүн деле субханалла катуу таасир берип, мен бир жаман оңдойт айта албайм. Бирок адамдардын өлүшү мен үчүн чоң таасир. Ошо менен дайым такай мен айтерем да, адам өлүп аткан мезгилде жанына келип иман айтып турат да молдо. Кээ бирөө чакырып калышат, молдого кырылдап атты деген. Бирок адамдардын иман келме айтпай кетип атканын көрүп, кээ бирде карарып кетип атканын көрүп, кээ бирде кыйналып кетип атканын көрүп, кээ бирде күлүп кетип атканын карап анализдейсиң да. Мен кандай болот болдум? Бир эмеде бир окуяны туш болуп калдым. Бир бала операция болуптур. Анан операция болгондорду билесиз го, бир комната эмеден наркоздон чыккандан кийин бияка жаткызып коюшат, наркозго чыкканга чейин деп. Анан барып метип калсак, карасам бирөө наркоздон чыгып атат, шааттырата сөгүнүп атат. Шааттыратат деп элечи, андай немем жок, уяласың деп элечи. Бул жерде тиги бала турат. Оозунан ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах деп. Анан кийин дагы эметип элек да, Алладан коркуп, Алланы болбосо ал баланы өтө диндар деле бала эмес да. Бирок мындай ыхластуураак ушундай. Эми тиги болсо бай, колунда эметилген, жашоо жакшы адам, мынакей. Анан ошондо өткөн, субханалла. Көрсө ар бир адамдын жүрөгүндө эмне болгон болсо, акылдан кетсе дагы керек болсо ошол чыгат экен. Ошондо бир таасир алдым эле да. Эрмек устаз, дагы бир суроо да. Мына сиз жана айтпадыңызбы сөздүн арасында? Мени ушу баланча болуп, инсан болуп, жаныбар болуп эмес, ушу инсан болуп төрөлүп калышымды, эркек болуп төрөлүп калышымды, кыргыз болуп төрөлүп калышымды, кемин жакта төрөлүп калышымды өзүм тандаган эмесмин дегендей кылыпчы. Анан мусулман болуп төрөлүп калышыңызды да өзүңүз тандаган эмессиз демек. Ооба да. Ошондо сиз христиан болуп деле, католик деле, индуист болуп, тиги жана Африкадагы жанагындай жаппай уруулардай болуп төрөлүп калышыңыз деле мүмкүн эле да, Ооба. Ошондо тигилердин тандоосу кандай болуп калат ошондо? Өздөрү мусулман болгусу келсе керек эле же ошондой болуп тандоосу ушундай болуп калдыбы? Аалымдардын ортосунда бул жөнүндө талаш деген бар. Мындай айтканда, биз эми чоң аалым эмес болгон себептен бир доот айтса болот бул нерсе жөнүндө. Анткени пайгамбарыбыз Хатимул Амбия, акыркы пайгамбар. Бул өзгөчөлүгү ушуреки, пайгамбарыбыз айтат, бир дагы эл калган жок дейт, пайгамбар келбеген. Шундасызбы? Демек, ошолор мен айтып атканын баарына келген учурунда пайгамбар. Ошол эле себептен субханалла, мисалы бир дагы жер калбайт экен. Ушул келмени көтөрүп барбаган адам калбайт экен. Алар өзүнүн надандыгынан же текеберлигинен же кайдыгерлигинен аларды өлтүрүп салышат экен. Же ошону кабыл албай коюшат. Бирок азыркы заманда дагы мына караса, Алланын ушундай чоң бир берекеси менен колуңузда турган планшет, телефон, мынакей мисалы керек болсо Абариген да азыр Инстаграмда турат да. Ошол себептен бир дагы адам калбайт экен, келме жөнүндө кабар албаган. Түшүндүңүзбү? Демек, бул ошол нерседе субханалла тандоо деген нерсени кандай дейбиз? Ирада жүзү дейт. Ирада бар, Алланын толук 100% каалоосу. Албетте мына хадис кудусте Аллах Таала айтат, бир бар силердин каалооңор бар, бир бар менин каалоом бар, бир акыры менин каалоом болот дейт. Демек, Алла Тааланын каалоосу деген сөз, Алла 100% каалоочу, Алла Таала айкөлдүгү менен, даанышмандыгы менен, мындай айтканда, илме кадим дейт, илгертеден болгон эмеси менен биздин тагдырыбызды жазды, билип туруп жазды. Ал эми субханалла ошол эле мезгилде Алла Тааланын дагы айкөлдүгү, даанышмандыгы ушул экен. Ошол элге бир дагы адамды жеткизип туруп, келме жөнүндө кабар бербестен туруп, ахиретте адилетсиздик кылбайт Аллах. Мына биз чыгарып аткан ушул подкаст диний тематика болуп атат. Исламдын асыл жактарын, исламдын баалуулуктарын сиздей болгон коноктун оозу менен айттырып, бизди жараткан себепчи кылып, анан элге жеткиртип атабыз. Мунун ар биринде сооп бар делинет. Анткени ушундай метод менен мындай даават кылып атабыз. Кадр сыртындагы ушуну монтаждаган, ушунун техникалык жагынан иштегендер да өзүнчө сооп алат. Анан могул микрофондорду чыгарган компаниялар, тетиги светти чыгарган, могул техниканы чыгаргандар дагы өзүнчө сооп ала берет да ошондо. Ошондо кандай болуп калат? Мисалы үчүн муну Кытайлар чыгарса, Кытайдын дини белгилүү эми, жуңголордун. Тигини камераны болсо американдар чыгарса, ошолорго да сооп кете береби, кандай болот?
Алла Тааланын рахматы, райымы кенен таксырым. Мм. Сиз айткандай эле болсун. Ошол жунго дейсизби, американецпи, японецпи, Алла Таалам субханалла алар эмне максатта чыгарган болсо ошо максатына жетишет. Дүйнө максатында болсо дүйнөсүн алат. Алейкум субханалла. Эгерде ушуну диний өңөттө болгонсо, диний соомду айткан жагынан соогун алат. Бирок албетте ар бир жаңылык, ар бир нерсенин аркасында көп нерселер бар. Мисалы уну сатып алган сиздин, сизге спонсор болгон деле ошол эле балким соогун ала берет. Алланын райымы кенен. Эч качан бир чектебеш керек. Мисалы алса менден сурайт, бейиш кандай дейт да? Сен бейишти кандай болгон келет? Мен бейишти дейт, о, устаз, ойлонсам, сен эмне ойлоно бер. Субхан Алла Таала сага андан 10 эсе көбүрөөк кылып берет. Я дейт. Ооба. Субханалла. Керек бир 100 эсе, миллион эсе чоңураак кылып берет дейм да. Ошон үчүн биз Алланын мээримине, лутфуна, Алланын субханалла мындай бир кандай десем, азиздигине, азимдигине субхана шек келтире албайбыз. Алла кааласа, субханалла баардын соогун берип салат, кааласа субханалла ар бир, бирок ар биринеси ниетке байланыштуу. Билим берүү жөнүндө сөз болгондо, билим берүүдөгү кемчиликтер, көйгөйлөр жөнүндө сөз болгондо, мисалы үчүн мугалимдер тигиндей, мугалимдер мындай деп айтылып жүрөт. Билим берүүдө. Ал эми диний билим берүүдө устаздардын, диний адистердин, алардын ушул динди элге жеткирүүдөгү методологиясы, стилистикасы, алардын сүйлөө жөндөмү, жалпы эле тажрыйбасы, ошол багыттагы негизги кемчиликтери жөнүндө эмнелерди айта аласыз мугалимдерге салыштырмалуу ушул дин адистери жөнүндө? Мугалимдер өзү мындай айтканда устаздар азыркы мезгилде окутуп атат туура. Ар биринин өзүнүн усулу да болот, методологиясы бар. Кайсы жерде окуган болсо, кайсы метод менен окуган болсо, ошол метод менен иншалла кайсыга ижаза алган болсо, ижаза деген уруксат алган болсо, ошо китептен окуп өзүнүкүн берип кете берет. Бул да илим дагы бир ырыскы экен. Ошол эле илимди берүү да бул ырыскы, Кудай Тааланын жакшылыгы. Алар ошонун соогун алышат иншалла. Ал эми диний адамдардын азыркы мезгилдеги ошо дин жаатындагы илим деңгээли жөнүндө боло турган болсо, анда азыр Кудайга шүгүр. Аз ордуна келип баратат. Мурунку заман бүттү эми. Көчөдөгү дин бүткөн азыр. Азыр субханалла таза накылый акылга деңгээлге жете турганча деңгээлде мындай айтканда мантык деп коебуз, өзүнүн диний кругозору канчалык өскөндүгү уже байкалып атат да. Азыр деле экөөбүз сүйлөшүп отурчубузда сиздин деле ошондой баягы алымдар дуга отуруп которуп отуруп сиздин диний кругозоруңуздун канчалык деңгээлин уже билип койдук ушундай айткандачы. Ошондой эле азыр деле алымдардын, устаздардын деңгээли төмөн эме айта албайсың төмөн деп. Үчүн дегенде баардыгы бийик деңгээлде. Бирок кээ бир алымдар бар, унчукпастан 1000 деген шакирт чыгарып койгон. Кээ бирөө бакылдап жүрүп бир шакирттен чыгарган эмес. Ар ким ар кандай деңгээлде субханалла динин жеткизип атат. Кемчиликтер барбы деп турган болсок, субханалла кемчиликти мен көрө албаган жокмун. Анткени себеп биздин динибизде кемчилик көрбөйбүз биз. Bir adam cuma namazda turda bir alım, damıla ustaz bir vaaz kılgan bolsa, oşonun arasında onu oğa turgan bolsa dagı subhanallah, oşol onun jakşılığın sebebinен kal kişi beyiş керек деп ойлойбуз. Диндин өзүндө кемчилик жок, бирок жеткирүүчүлөрдүн өзүндө-чү? Эми балким кээ бирлер бар болушу мүмкүн, кандай десем, диний окуган, бирок ошол эмесде балким светтик болгон китептерди окуган эмес болушу мүмкүн. Балким мисалы классика литература, классический литература деп коебуз, мына классиканы мисалы алса кыргыз классикасы, балким чыгыш классикасы, батыш классикасы деп балким китептерди окуп баштан балким кичинен чамынча диалектиктик жактан бир аз мындай кемчиликтер кетиши мүмкүн. Же болбосо мындай жалпак менен адамдарга түшүндүрө албастан балким кээ бирде коркутуп коюшу мүмкүн. Же болбосо баягы мындай айтканда өзүнүн баягы окуган деңгээлинде балким адамдарды субханалла коркутуп дин жеткизип аткан мезгилде адамдарга иренжитип коюшу мүмкүн. Бирок айтып аткан сөз анык эле нерсе да. Бирок ар бир адам кандай кабыл алды, бирөө иренжип кабыл алды, бирөө коркуп кабыл алды, бирөө туура кабыл алды, туурабы? Демек ар биринин өзүнүн угуучусу бар. Ар биринин өзүнүн түшүнүшү бар да, мындай айткандачы. Жалпак тил менен бере албай калышы мүмкүн, калган жагына келгенде
дин өзү акыйкат таза, динди жеткизип аткан аалымдар дагы ошону таза жеткизгенге аракет кылат да сөзсүз. Кур'ан-ы Каримде окуу икро деген ушу сөз бар, Анан мындай ушул исламда билим ал, илим ал деген ушундай нерсе бар. Бул кайсы нерсени оку деп атат ошондо? Кайсы жагынан илим ал деп атат? Илим Кур'ан менен сүннөттү кечке мечитке кирип, ошону аяттын сырын чечмелеп ушу оку деп атабы, же ошо Кур'ан, сүннөттөн тышкары психология, адабият, философия, география, так илимдер, гуманитардык илимдерди да кошо айтып атабы муну? Окуу, билим ал дегенде. Туура, жакшы суроо, машалла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хира үңкүрүндө, Жабал Нурда, үңкүрдүн ичинде тафаккур кылып, Алла Таала менен мындай бир жүрөгүндө Алланы издеп тапканга аракет кылып, жүрөгүндө субхана ушинтип отурат. Наама жазганды билбейт, окуганды билбейт. Бирок жүрөгүндө күйүт бар. Бул жашоо жөнүндө. Деген алымдар, сира жазгандар, о пайгамбарыбыз ошол жашында 40 жашка чейин эле олия болуп калган деп айтышат. Ушундай бир эмесимен, качан пайгамбарлык келгенге чейин эле. Анан ушул отурса эле, анан субханалла, Алланын каалоосу менен бирөөгө эле кысып туруп эле субханалла көтөрүптөн икра деп атат, оку деп атат да. Анан пайгамбарыбыздын мындай жообун карасаңыз, мен окуганды билбейм дейт. Кысып аткан, дагы кысып аткан. Икра бисми раббикаллази халак. Сен жараткан улуу кудуреттүү жаратуучунун аты менен оку дегенде пайгамбар дагы мен окуганды билбейм дейт. Карасаңыз, мындай суроого жооп болот. Эми ошол жерден пайгамбар дагы оку дегенде эмне болду экен? Анан пайгамбар ошол Жабирелдин аркасынан кайталап аткан. Бизде ушундай эле түшүнүк бар да. Бирок ошол жерде аалымдар түшүндүрүп айтат, улуу чоң табиин болгон чоң аалымдар бул жерде түшүндүрүп айтат. Мисалы ошол эле Хазрат Ибн Аббас радhiyallahu anhu пайгамбарыбыздын амекелеринен болгон ушундай улуу биздин тафсир илиминде, Кур'ан илиминде чоң билебиз. Ибн Мас'уд радhiyallahu anhu чоң аалымдар субхана муну тафсирлеп айтышат. Тафсирлерде ошол мезде пайгамбарыбызга Алла Таала тегерекчеттигин кара, тегерекчетти ойлонуп кара деген өңүт болгон дейт. Ширкте канча жүрүш адамдар. Ол жердің тегерегин кара, асманды кара, жерди кара, кандай жаратылгандыгын кара, ойлон. Ушул жерди карап, мындай айтканда өзүңдүн мындай ойгончу деген нерсе болгон деп айтышат. Ал эми андан кийин качан ислам дини туруп толук болуп пайгамбар Меккеден Мединага кеткенден кийинкиси, эми пайгамбарыбыздын Мединага барганда биринчи салган нерсеси мечит болду. Анан мечиттин ичинен эмне болду? Качан исламга каршы чыгып адамдар 12 000 аскери менен бери келгенде биягынан жөөттөр, биягынан эмелердин баарынан ислам каршылык көрсөтө баштаганда, анан пайгамбарыбызга колго түшүп калган туткундун арасынан суроосун карабайсызбы? Кимгер бар араңарда китеп таанып окуган жазган билген десе, мен жазган эмес, сен 10 баланы окутасың, сен биз анан жижа деп коет, мындай айтканда сенден кун албайбыз, сен кунуңдун соодасы мындай айтканда бере турган нерсе ушу 10 баланы окутасың деп 10 балдарды окутуп баштады. Бул пайгамбарыбыздын эмеси айткан. Ал эми пайгамбарыбыз болсо илим алыш мусулман эркекке дагы, мусулман аялга дагы парыз деген. Дагы бир жерде болсо илимди бешиктен баштап кабырга чейин оку. Авалки Чинге чейин, Кытайга чейин барып илим алгыла деген нерсе бул баягы даиф, алсыз хадис болсо деле, бул ошол нерсе далалат кылат. Исламдын эч кандай бир илимге каршы эмес экен. Бул жерде бир нерсени да түшүнүш керек. Албетте бир илим деп эмнени айтабыз десе, албетте Алланын динин, бул илим дейбиз. Ал эми калганын баардыгы билим болот. Так мисалы так илимдер, мисалы ошол мезгилде дагы бир нерсени карасаңыз, Ихя Улумиддинде ушуну мусаннифи жазуучусу Имам Газали рахималлах мындай деп аткан да. Ким Кур'ан үйрөтсө баласына, баласы анын кыяматта таажы кийгизет деп. Туурабы? Бирок Имам Газали 3кө бөлүп аткан да илимди. Биринчиси бул Алланы таануу, экинчиси болсо Алла Таала жараткан пендесин таанып үйрөнүү, бул медицина илими деди. Эң адамга керектүү илим деди. Ким баласы медицина илими окута турган болсо, кыямат күнү ошол баласы ага таажы кийгизет деди.
Түшүнөсүзбү? Демек биздин динибиз, мен азыр эле бир көргөндүрсүз, балки биз азыр общий Кыргызстан боюнча чоң бир сынак өткөзөбүз деп даярданып атабыз. Ошол эме дүйнөнү тааныткан ислам аалымдары туурасында. Ал жерде окуп көрсөңүз, окуп көрдүңүз болуш керек. Ал жерде именно бүткүл мына 1,5 жыл, 1,5 миң дебейин, 1200 жылдын ичиндеги мусулмандардын жеткен чеги. Керек болсо азыркы мезгилде космосто турган спутникте ошо 1000 жыл мурун табылган мусулман аалымдар таап илим алган, тапкан мындай бир запчасть ошондо турат экен да. Незаменимый экен да. А ошол мезде ошол биздин динибиздеги болгон чоң аалымдардын ачылышынын баарын тең баягы мындай айтканда билсеңиз керек, исламга каршы чыгып өзүнчө бир согуштар болгон. Баягы мунун ортосунда мына тарых өзүнчө, тарых бул ислам тарыхы башкача го. Мына ошондо керек болсо Испанияда 50 миллион китеп турган жерди китапкана өрттөп салышкан. Эсиңиздеби? Ошол жерден жөн өрттөп коюшкан эмес. Алар баардык жанагындай илимий болгон мусулмандар тапкан нерсенин баардыгын тең өзүнчө алып коюп ушул мезгилче изилдеп атышпайбы? Хирургияда азыркы мисалы ислам аалымдарынын эң биринчиси мындай операция кылуу инструменттери менен жасап атышат. Өзгөргөн жок 1000 жылдан бери. Демек биздин динибиз эч качан субханалла бир гана нерсе менен катталбайт. Бир гана Куран илми. Мисалы мен баламды азыртан эле Куран окутуп үйрөтүп атам, эме атам, бирок мен баламды субханалла келечекте врач болушун каалайм. Бирок ошол байыркы кезде бизде мусулмандар керек болсо моундай ошо илимдин башатында мусулман аалымдары турган, мусулман окумуштуулары турган дегени менен ал ошолордун жетишкендиги, ошолорго таандык нерсе. Бүгүнкү мусулмандар болсо Батыштын, Европанын университеттерине барат, ошолордун ооруканаларына көрүнөт. Болуп ушул жагы кичине карама каршы болуп атат. Карама каршы эмес. Бул биздин артта калгандыгыбыз эмес. Бизге ушул нерсени сиңиргендигинде. Кандай деп мындай туура түшүнүш керек да. Бизге мындай ушундай түшүндүрүп алып келишкен. Исламы алып келишкен, кандай десе, силер намаз окушуңар керек, орозо тутушуңар керек, ажылык кылышыңар керек. Анан кийин эч кимге тийишип эле отурушуңар керек. Ислам ушул деп түшүндүрүшкөн. Түшүнөсүзбү? Жок, ошо түшүндүрүүнүн пайнамынан бүгүнкү күндө ооруп калса өтө катуу ооруну тек Германияга апарыш керек деп атабыз. Немистерге. Ошол түшүнүк. Анан бирок мен чакырам дайыма, субханалла. Бирок карасаңыз, мен Якутияда болдум. Якутияда. Ошол жерге барсам, Якутск шаарынын арыдагы 600 километр жерде бир больницада жалаң 12 кыргыз врач бар экен. Россияда мисалы ошол Россия деп аткан жерде, ошол эле мисалы керек болсо азыр Индия деп атпайбы? Индияда да Кыргызстандан бүткөн балдар тиги жерге барып иштеп атышат да. Мусулман балдар. Ошол эле батышта да ошол мисалы мен билем азыркы мезгилде именно бул биздеги эме боюнча жанагындай сөөктөрдү которуп запчасть кылып жасап атышпайбы? Ошол жерде да кыргыз балдар Германиядан бери иштешет. Бул азыркы жетишкендиги бар. Бирок эгерде ислам дининдеги адамдар ушундай деңгээлге жетпей атат десеңиз, анда субханалла аз калды. Бирок эми кемчиликти моюнга алыш керек да. Бул убактылуу кемчилик болушу мүмкүн, бирок бул деген сөз мусулмандардын колунан эчтеке келбейт, ушинтип эле жүрө берет, мечиттен чыкпай деген сөз эмес. Бул деген баягы орусча айтканда еще как чыгат дегендей айтып атасыз эми, э? Ооба да. Аз эле калды. Мисалы мен баягынча ошо Кара Балтага бардым. Менин шакирттерим бирөөсү эмени Кутубу Ситта деп коебуз го, баягы 6 сахих болгон китепти жаттап бүтүп калыптыр уже. Мындай айтканда кадимки Куран жаттагандай ошо ар бир равилер менен ошо санады менен толук жаттап, машалла ушундай бир деңгээлге жетип калган балдарыбыз бар экен. Устаз чакырган барып өтө бир сыймыктандым. Ошол мезгилде мисалы мен билем ошол эле азыркы мезгилде вундеркинд болгон балдар университеттерде, Гапыр Мадамит бар го, ошонун мисалы алса өзүнүн гимназиясынан чыккан, мен калп айтканда бир 70-80ге жакын бала эмеде окуйт. Эмеде биздин академияда, мед академияда. Бул деген нерсе биздин балдар эгерде
мындай кыргыз деп коет го, чыкпайт, бир жөн чыкпайт да. Мына сырт жактардан билим, диний илим билим алып келип аткандар туурасында Индияга барып, Бангладештен, Пакистандан, Египеттен, Мисирден, Сауд Аравиясынан бул кайсы бир деңгээлде жакшыдыр, бирок биздин өлкөнүн жетекчилиги, тагыраак айтканда президент Садыр Жапаров кече жакында эле бир өзүнүн пикирин билдирди. Токмоктогу академияны, жанагындай диний академия, исламий академияны эмне үчүн ачтык? Анткени ошол биздин ушул баягы дин илимин алам дегендер ар кайсы жактан бара берип, ошол өзүбүздөгү диний чөйрөдөгүлөр баягы сеники туура, меники туура эмес деп ыркырашып турушат. А тигил жакта өзүбүздүн баягы салттуу исламды окуп чыга турган ушундай бир илимий бир диндар ушул профессионалдарды окутуп чыгабыз, буюрса мына ошон үчүн куруп атабыз дегендей айтты да. Канчалык деңгээлде буга сиз ынанасыз, туура дейсиз, кубаттайсыз, кайсы бир жерине кошулбайсыз дегендей? Бизде жакшы бир сөз бар таксырым. Эгер эки алым талашса, алар талашып атып ошол бир пикирге келсе, эки соо алышат. Эгерде алар талашып атып бирок разногласие болуп кетсе делечи, алар бир соо ала берет. Эки алып талашса. Пайда кете берет экен да. Кете берет. Кыргызда сөз бар го, эки жакшы жанашса куда болуп түшөт. Эки жаман жанашса эмне болот? Душман болуп түшөт. Ошол себептен эки алымдын талашышы, мейли Индиядан, Пакистандан, Ханафи мазхабы бекем кармалган жерлерди айтайын. Ошол Египет мисал алса, ошо Иордания, алымдар келип талашып аткан болсо, бизге окшогон эмелер мындай ооздорду жаап кулакты ачып туруш керек. Кулакты ачканда да субханалла ошолордун жыйынтыгын күтүп туруш керек. Алар талашып тартса да акырында дос болуп чыгып кете берет. Алар далилдер бар. Алар окуган, 10 жыл, 20 жыл окуган. Бирок атаң көрдүңү, эки жахилдин талашканы бул диний апат болот атпайбы? Биз азыр ошо эки жахилдин динсиз, дини түшүнбөгөн адам экөөнүн талашканын көрүп алып, биз тигилер талашып атат деп ойлоп атабыз. Жок. Туура, эгерде мазхаб кармабагандар бүтүп келип атып, ушул биздин атабыздан 1000 жылдан бери келаткан туура жой салт исламды талкалап атат десеңер, мен кошулам. Болуп атат азыр. Чын болуп атат азыр. Анткени бирок көчөндө устаз менен сүйлөшүп отуруп, аны айтып атты да, эгерде ошол чет мамлекет кетип аткандар bu Kırgızstandагы алымдардын салт исламдын Ханафин окуп туруп, аны ошонун акыйдан окуп туруп, анан кийин баягы чет мамлекетке кеткен болсо, алар адашпайт. Бирок бул жерден эчтеке билбей эле, деген арып билбей туруп эле тияка лугати мындай айтканда баягы тил үйрөнгөн көрүп эле, ошондон ары тигилерге кирип кеткен болсо, анда ошо жерде Вахаби, Салафи, Ишмак деген жанагындай Хизбулда дагы бир деп адашкандар ошо жерден акырын тиги жерден көрүп турат да, сапсалар бала экен. Баягы мындай айтканда тилинен эне сүтү кетелек балдар барып алып, эчтеке билбейт, окуган эмес, бияктан аалымдардын дуасын алган эмес, бир устаз жөнөткөн эмес, барып алды, ошондо адашып келип алып, анан Кыргызстаныбызга келип алып, жанакындай атага Куран окутканга болбойт, анан тиги болбойт, тигине канекей кайсы нерсе бидат деп чыгып атканда толтура ал жагы бар. Ошол Ислам академиясы дагы ошо айтып аткан ушул экен да, мына башатын уштерин алсын, анан барып окуп келсин. Бул жагына мен кошулам. Сөз жок. Кыргызстан мына светтик мыйзам менен жашаган өлкө да, анан бирок 80% мусулмандар жашайт делинген өлкө Кыргызстан. Ушул светтик өлкөдө арак сатылат, шарап сатылат, пиво сатылат дегендей, анткени светтик. Ушул светтик өлкөдө казино иштейт дегендей. Дагы башка ушул шариатка мындай төп келбеген нерселер бар дегендей. Тандоо эркиңде деген ушундай молдо болосуңбу, имам болосуңбу же иван болосуңбу өзүң чеч дегендей ушундай өлкөдө, светтик өлкөдө жашайбыз да. Анан ушул жагы негизи кандай болот деп ойлойсуң? Мындай ичиңизди мындай көкөйүңүздү кесип, каап ушу арак сатылбаса, шарап сатылбаса болот эле. Ушу казино, жанагындай үстөкө жанагындай пайыз берген банктар иштебесе болот эле каап деген сыяктуу нерселерди ойлонгондо кандай бир өзүңүздө бир немелер пайда болот? Санаа. Сиз менен сүйлөшүп аткан жантын бир билдиңиз окшойсуз да, мен кандай экен, лояльный деп коет го. Ортодо адам деп коет. Мен ушул диний түшүнүк ушундай болуш керек. Лояльный деп коет, ортодо. Мен көп китеп окудум, диний деле, мындай деле.
негизи эле диний өңүттөн карай келгенде деле бул нерселердин баардыгы тең болуш керек негизинде. Бул ушундай болот. Анткени себеп субхана биз чоң согуштабыз да. Адам керек болсо өзү менен өзү согушат. Өзү менен өзү келишпейт, Напсысы менен. Муну ошол биз бул нерсе бар, анык нерсе. Муну эч ким тана албайт. Ушул нерсе кандай болот, ушундай болот делген уже. Ал болуш керек. Ал эми мындай айтканда светтик анан диний деген көз караш эки бөлүп койгондо болсо, бул негизинде субханда десем, бул эми чоң бир стратегия да. Мындай айтканда шайтандын бир чоң бир стратегиясы. Адамдар экиге бөлүү. Же болбосо мындай айтканда диний анан диний эмес кылып бөлүү. Эгерде чын-чын эле светтик деген сөздө кандай деген сөзү, мындай светтикте эки түшүнүк бар. Мен билгенмен. Биринчиси бул жерде эч ким тийишпейт деген сөз. Сен мага тиби, мен сага тиби. Мен ушуну карманам. Мен субхана бирөө мас болуп келатабы? Мен ал адамды жаман көрбөйм мен. Анын кылган амалын жаман көрөм. Ал адам сон. Экинчиси болсо, эми кечирип коңуз, мен айтайын деген мисалы экинчи бар. Бул субханалла түзмө-түз бөлүү, жаруу. Светтиктин эмеси ошо экен, башаламандык алып келет. Демократия демос билесиз да, башаламалык деп маани берет. Мындай эле бир маани берип който турабы, эгер адашып кетпесем. Демек, машалла, демократия, светтик, диний деген түшүнүктү алып келгенде, бул жөнөкөй бөлүп жаруу адамдардын башына айлантып эле. А бирок чын лояльный болуу, адамдардын өзүн жаман көрбөстөн кылган амалын жаман көрүш биз мусулмандарга парз. Имам Азам рахимулла чоң аалымыбызга бир 5 амалды айтышкан экен. Айтып бергенде ал таза капырдын амалы. Бирок ошо 5өөнө тең мындай бир жакшы күмөн кылып башкача жооп берип туруп ошол адамды мусулман кылган экен да. Биз ошол себептен азыркы мезгилдечи светтик, диний туура 80% жашайбыз. Бирок ар жер айтып бергөн тутут да. Ооба. Тиги капитализм системасында жашап атабыз, рынок системасы деп коет экен. Мында негедир ушул байлар менен кембагалдардын ажырымы аябай мындай билинип калат экен. Бай кедей болуп, анан шариаттын түшүнүгү менен айтсаңыз, бейишке ким биринчи кирет? Кембагалдарбы же байларбы? Октой. Астагфирулла. Аллаху салли алейhi. Ар бир адам өзүнүн амалына, жок биринчи ниетине, амалына жараша болот деп айтабыз да эми эле. Биринчи бай кирет, кедей кирет деген эмес. Керек болсо ошо бай өмүр бою садака кылып жүрүп да тозокко чыгып кала турганы бар. Кедей өмүр бою наалып жүрүп, кедейчиликте жүрүп да тозокко чыгып турганы бар. Ошондой эле бай субханалла эч нерсе кылбай бейишке кирет деген жери бар. Кедей субханалла ушундай бир кедей эле сабыр кылган үчүн бейишке кирет дегени бар. Эми бул жерде айтып келгенде баардыгы Алланын айкөлдүгүнө. Билесиңиз керек, бир чоң бир аалым 500 ибадат кылды. Исраилат деп коебуз. Бир Бани Исраил элинде илгерки адамдар биздин жашообузда 80 жыл жашаган эмес да. 250, 300, 500, 600 жыл жашаган замандар болгон. Бул адамдардын жашоосу ушунча узак болгон. Адам атабыз 1000 жыл жашаган билесиз да. Нух алейхиссалам 1426 жашаптыр эгерде мындай эсептеп келе турган болсо. 950 жыл дават кылыптыр адамдарга. Карасаңыз канча адамдар өмүрлөрүн жашашкан ушунча. Эми ошончо жашап, ибадаттан жалбырак жеп, жаандан түшкөн суун ичип, ошо менен болуп Алланын алдына барыптыр. Кийин ага тандоо берилет экен. Амалың менен киресиңби, жоксо Алланын райым менен киресиңби деп. Баягы айткан, ушунча жыл амал кылсам, 500 жыл амал кылсам, 500 жыл бир Кудай десем, намаздан башым албасам, 500 жыл кедейчилик, 500 жыл ушунча курбанчылык болсо, эми субханалла мен айтып кеткен, мен амалым менен кирем, амалдарым кой таразага. Амалдарым кой. Амалын коюп туруп, анан көз неаматы бар го, Алла көз жакшылыгын субхан алып туруп бир эле көздү кону бая 500 жыл амал учуп кетти. Ошондо бая саждага чыгып, Алла, кечир мени. Мен амалыма таянып, эми сен райымга үмүт кылам дегенде, Алла райым кылып аны бейишке киргизипти дейт. Ким Алланын райымына кабыл алат? Бул мындай айтканда коркунуч менен үмүттүн ортосунда жашаш мусулманга парз, билесизби шуну?
коркунуч үмүт менен жашашыбыз керек. Каякка барам, анан дагы бирок Аллайым райымды депчи. Мен көчөнүн эле отуруп сүйлөшүп калдык. Үмүт өчпөйт. Бирок керек болсо баягы кыргызча сөз бар да, качканда Кудай дейт, куулаганда Кудай дейт. Жашоо ушундай да. Мен мынау пайгамбарлар тарыхы деген китепти аудиолоштуруп атам да. Аудио кылып элдер китеп окуй калы жок дегенде уксун депчи. Анан ошондо бир байкаганым, пайгамбарлардын кээ бири мындай темир уста болгон экен. Өзү болбосо даражасы пайгамбар. Бирөөсү жыгач уста, бирөөсү койчуман болгон экен. Анан ал деген сөз баягы элдин акысына кирип калбайын, өзүм жаным өзүм багайын, өзүмдүн жөндөм менен багайын деген нерседе эмичи. Биздеги диний аалымдар, биздеги ушул баян айткан диний лидерлер бүгүнкү күндө ар кимиси өзүнүн кесибине жараша, жөндөмүнө жараша баягы өзүн өзү багат да. Бирок бул сиз үчүн ушул баян айтуу, элге динди жеткирүү бул хоббиби, кесиппи же тиричиликпи, жамбаанын бир жолу кандай ушу сиз үчүн? Мен үчүнбү? Жок. Вааз же болсо мындай айтканда, адамдарды жакшылыкка чакыруу бул парз негизи. Парз айын. Ар бир мусулман өзүнүн илим деңгээлине жараша шариятты бузбастан, усулдан чыкпай, адамдарды жакшылыкка чакырып жүрүшү бул парз. Мына сиз да кылып атасыз да. Мен деле ошол эле суроону сизге берейинчи. Сиз үчүн эмне? Жамбагыбы же хоббиби? Эмне сиз үчүн? Ошо мен биринчи сурап жооп алайын дедим эле да. Демек, субханалла, бул кылышыбыз парз айын. Мен өзү иман болгон себептен, ушул нерсе көңүл баягы өмүрүмдү ушу арнаган себептен бул жер субханалла мен үчүн бул парз. Бул мындай айтканда акыркы демиме чейин субханалла адамдар динге чакырып жүрөм деп оюм бар. Бирок мен эгерде бул нерсени менден алып кое турган болсо, көчөдө калып мисалы бирөөдөн кайыр сурабай турган кишимин. Эмне үчүн дегенде мен атам уста. Субханалла, мисалы азыр мен да мактанып айтып берем дайым элечи. Эгерде мына сиз молдоке же болсо устаке деп кийин мисалы молдо болбой калсам, чакырып могул жер ушу үйүмдү шып атайын дедим. Квадратын канчаны шып бересиз? Мисалы мен айтам, могулду нөлдөн баштап үйүңүздү бат күрүш жасап бере алам. Ошондой өнөрүңүз бар турбайбы? Өнөр эмес, бул мен атам үйрөткөн кесип мен. Атам өзү уста. Жыгачтын любой, крышаны любой сложности жаап берем азыр. Каалаганыңыздай. Суроом ошол өңүттө болду да, негизичи ошо мындай эриңиз макилдайсың, башка эмне өнөрүң бар дегенде өңүттө суроо да эми сизге. Өнөр соодада кылып коям, субханалла. Мугалимдикте кылып кое беребиз. Эми мындай айтканда жигитке жетимишүндөр аздык кылат да. Негизи ошол социалдык баягы статусуңузду сураганым себеби ошондон да, кандай деп. Социалдык статус эки түрлүү болот да. Кедей дыйкан үй бүлөсүнөн төрөлгөм, бул бир. Экинчиси субханалла интеллектуальный деп келгенде субханалла интеллектуальный деген катарына кирем. Эмне үчүн атам молдо, апам субханалла үйдүн ичинде кызматкер болсо деле, мындай дома хозяйка болсо деле, субханалла өмүр бою ошо китеп окуп өткөн киши. Ошол эле китепке болгон сүйүүнү мисалы алсам, мен апам мага мындай байлап койгондой сезем да, кээдечи. Балам китеп оку, балам китеп оку, балам китеп оку. Анткени китеп качан болсун, кайсыл убакта болсун сен үчүн бул балам өтө зарыл болот. Окуп алла азыр. Көчөдө калбайсыңар деп апам көп китептерди окуткан бизгечи. Ушул мезгилге чейин апам азыр мисалы китеп окуйт. Өзү мисалы 68-ге келди. 68 жашта уже мына дагы деле 69. Ушул мезгилде китеп окуйт. Күнүгө Куран окуйт. Күнүгө Кудайдын. Ал киши мен үчүн мотивация да. Карап алып, мен ушундай кыла албайтам депчи. Негизи мындай кембагал мусулманга караганда бай мусулман болгон мүмкүнчүлүгү кененирээк дейт да. Бай болсо байлыгы бар, капиталы бар, анан кийин аны дагы жана динди көбүрөөк жеткиргенге ошол байлыгын колдонсо, сарптаса көбүрөөк мүмкүнчүлүгү бар дегендей кылып айтылган го сыягы. Сиз мындай негизи ушундай жашоону мындан дагы комфорттуураак кылып, мындай байыраак болоюн, байлык топтосом экен, байыраак болуп, ошо байлыгым менен мусулмандарга дагы да көбүрөөк даваттын башкача формаларын кылсам экен дегендей
кыялдарыңыз барбы? Бай болом деген. Мен өзү эле баймын. Канча капиталыңыз бар бай болсоңуз? Мен субханалла угуп аткан сиз барсыз да. Мен субханалла Кудайга шүгүр азыр оорган жокмун, бул байлык. Кудайга шүгүр келинчегим бар. Түшүнүп турган. Кудайга шүгүр балдарым бар. Мындай карасаңыз, мен биз нерсе түшүндүрөйүнчү сизге. Адамдар байлыкты ар кандай ойлошот, туура сиз айткан капитал. Адамдар үч эле нерсеге чуркайт экен. Биринчи үй салып алсам дейт экен. Экинчи машина алсам дейт экен. Эркек болсо аял алсам дейт экен. Аял киши болсо күйөө тийсем дейт. Буга деле жетет экен адамчы. Анан күнүмдүк жей турган тамагыңыз эртең менен кечке чейин болсо, катуу болсо, субхан 1,5-2 миң сомго тамак жейт экенсиз. Демек, ошондон аркынсы андан көбүрөөк болот аткан нерсеси бул субханалла дүйнө болуп эсептелет. Субханалла, адамдар умтулуп аткан нерсенин баардыгына мен мындай көз карашты болдум. Азыркы мезгилде мен эмне мага түшүп аткан болсо, мен ошонун баардыгын субханалла азыр только кайрымдуулукка кетирип атам азыр. Күнүгө субханалла карап турам, балдарга айтам, кайчы жерде эмне бар экен? Карыялар үйү, детдомдор, бала бакчалар, кайсы нерсе болгон болсо айтам, биздин жей турганыбыз 2 миң сом бир күнүнө. Ошол мисалса бир айда 60 миң сом болсун мейли. Мына, ошо 60 миң сом. Бул меники. Бирок калганын баарын Алла таала мага берип аткан нерсенин баардыгын тең биз берип кетели. Туура, сиз бир эле адам бир күндө мындай эле нерсе керек дейт экен. Өлчөмү мынча эле экен. Мага ошол жетиштүү, калганы болсо кимге муктаж, ошого берейин дегендей. Ооба. Анан балдарым болсо субханалла, балдарым курсак ток, кийим бүтүн. Бирок ошондо болсо да кээде ачка, кээде ток. Анткени себеп бул эртеңки күн алар үчүн пайда. Себеби жана байлык жөнүндө сураганымдын себеби сизге кандайдыр бир байлыгыңызды эсептөө, тыйыныңызды эсептөө максатында эмес, бизди көргөн тараптар азыркы балдар ушинтип калып атат. Кантип акча табам, кантип көбүрөөк акча табам депчи. Анан кийин кантип бай болом деген дагы ушул мотивация, бай болуунун сырларын үйрөтөм деген сабактар чыга баштап атат. Анан ошого мындай мусулман бай болгусу келсе, көбүрөөк акчалуу болгусу келсе, көбүрөөк ушундай тапкан кирешелүү бизнесмен болгусу келсе, Илон Масктай болгусу келсе, же да башка бай миллионерлер болгусу келсе, бул мындай күнөө деле эмеспи? Жок. Наоборот, биз айтып атабыз, Илон Масктай болду деп атам. Салса, бирок унутуп калбагыла дейм да. Мисалы, Илон Маск деле акырында өлөрүндө бир нерсе айтат болуш керек деп ойлойм. Анткени билсеңиз керек, мисалы, баягы Apple'дын түзүүчүсү 59 миллиард доллар менен өтүп атканда, адамзатка мындай чоң бир үлгү боло турган нерсе айтпайбы? Колунда саатың, неважно, миллион долларлык, же болсо 10 миң доллар Rolex болобу, же болсо китайский деп 10 долларлык өкөтөң бир убакыт көрсөтөпчү. Адамдар өлөрүндө билет, мисалы, ушунча канча миллиардтан состояниясы менен мисалы өмүрүндө спортко берип жүрүшүнө акырында рак болду. Акканы менен өлүп аткан мезгилде ошол акыркысына чейин өтүп, бүт баарын жер жүзүнө баарын үй салып, аны салып айтты, булардын баары мага жардам бере алган жок деп. Мына жакында эле соцсетти байкасаңыз керек, ошол жерде бир аял больницага келиптир, 4-чү стадия рак экен, уже болду, эч кылганга мүмкүн эмес экен. Больницага келгөндө чоң чемодан толтур акчаларды эсип келиптир, ыргытып атат. Мунун мага эмне кереги бар депчи. Эгерде мен өмүрүмдү сактап калбаса депчи. Муну унутпасын деп атам да. Бирок шариятыбызда байлыкка үгүт кылган чоң нерсе бар. Айтайынбы? 5 парздын бирөө эмне? Зекетпи? Тапканынан парз кылып койду. Алла Таала демек ушул зекет парз болуп аткан, зекет бериш керек болуп аткандан кийин Алла Таала айтып аткан нерсе ушул да, бай болгула деген нерсе да. Бирок берген зекеттин 2,5% акчаң. Эч кандай шариятыбыз бай болбо деп айтпайт. Кээ бирки диний алымдар эми баары эле айтат да, негизичи мындай жупунуу болгула, бул дүйнө өтөр кетер дүйнө, көп эле байлыкка кызыкпагыла, бул байлыгың калат, жылаңач келгенсиң, жылаңач кетесиң, дүйнөгө ушул кепиниң менен эле оролосуң, кетесиң депчи. Анан бул дүйнөгө кызыкпагыла дегендей кылыпчы. Анан кийин бирок өздөрү кээ биркилер карасаң жакшы эле комфорттуу, жакшы байманалуу, эң кымбат машинелердин үлгүсүндө ошону тепкен, эң кымбат элитный үйлөрдө жашаган өзү ошо молдокелер. Анан бирок элге болсо
мындай жупунуп эле жашагыла, көп байлыкка кызыкпагыла дейт да. Ошол айырмачылыктан улам ушу суроо да, мындай кандай? Имам Азам рахимулла. Жок, мен тетек айтайын, 1,5 миң жыл мурунка. Хадис энебиз бай беле? Бай эле. Абдумуталип бай беле? Бай. Хамза бай беле? Абу Бакыр бай беле? Умар бай беле? Усман бай беле? Али бай беле? Абдурахман ибн Ауф бай беле? Карасаңыз, эми берчү эле табийиндер чөз. Субханалла, имам Азам бай беле? Ал Мубарак чоң алымдардын бирөөсү да, бул да ал бай беле? Имам Азам рахимулланын устазы бай беле? Карасаңыз, кандай нерсе? Ушунча диндин тети башында турган чоң сахабалар, чоң алымдар бардыгы туура. Биз бай жашашыбыз керек. Бар нерсе, бирок бул жерге кирбеш керек да. Анын орду чөнтөк да. Адамдын жашоосу канча бай болсун, бирок жүрөгү жөнөкөй болсун. Бул жер аны сүйүп калбасын. Тутасызбы? Мына ушул жөнөкөйлүк жөнүндө сүйлөш керек. Бир күнү ошол чоң бир алымдардын бирөөсү, Мубарак дейм ошо. Мубарак рахмулла. Ошол мындай өтө бай болгондугунан ушундай момдай жумшак, мындай мени коюп ушунда отурса, жолдон бир жөөт кетип баратып, үйүнө кирип келипти. Ал мезгил ушундай эле да. Эй дейт, сен мусулмансыңбы дептир. О, мусулманмын. Таң калам дейт. Силердин диниңерде дейт, жөнөкөйлүк, анан кийин аскетизм жөнүндө айтасыңар, бирок сен жашооңон чөтө көрбөй атаман дептир. Анан карап, мындай карап айтып, эмнени көрбөй атасың? Жөнөкөйлүк кана дептир. Сен айтасың го дейт, бул дүйнө мусулман үчүн капас. Капыр үчүн бейиш. Мына капырмын, эмнедир мен сендей бейиш дешип айтам го дептир. Десе ооба дептир. Биз үчүн бул дүйнө капас дептир. Бияң арам, зына кылба, арак ичпе, жыргаба, мындалба, бийлебе, ишырдаба, биз үчүн капас. Бирок биз бейишке барабыз дептир. Сен үчүн бул дүйнө бейиш дептир. Бирок кийин тозок барасың дептир. Ошон сени субхана туура түшүнүш керек муну. Бул жер жөнөкөй болсун. Бирок субханалла мусулман алдыда болуш керек. Дагы бир нерсе, ушул замандын алымдардын бирөөсү айткан сөз бар. Мен дайыма айта берем муну. Мурунку замандарда мусулмандардын кедей болушу, дербиш болуп, дүйнөнү чытап, ахиретке берилип, уже ибадатканадан чыкпай калганда, ал ошол заман адамдары карап туруп, биз силердей боло албай атабыз деп, садака зекетин алып барып, хадияларын алып барып, ошолордун дуасын алганга жанталашып экен. Бирок ушундай заманга келдик дейт. Азыр эгерде мусулмандын колунда жок боло турган болсо, аалым болуп, дин үчүн деп өзүн өтө турган болсо, баягы акмактар пайда болду дейт. Аларды бизде кемчилик буларды боло албай атабыз дебейт дейт. Канакей силер Кудайыңар бергени. Силер айтпадыңар беле Кудай таала мени колдойт. Мына Кудай мени жакшы көрөт турбай деп, дүйнө берилген дүйнөнү сыноо үчүн берилген унутуп калып, эмнекен көп адамдар субханалла тигилерди жек көрөт. Ошол себептен дейт да, мусулмандын азыркы заманда колунда бар болгон жакшыраак. Исламда аялдын аялга болгон ушу жогорку урмат көрсөтүлөт да. Анын укугуна жараша албетте. Бирок эмне үчүн көпчүлүк мусулман өлкөлөрүндө, ошол эле учурда Кыргызстанда деле мисалы үчүн аялга болгон мамиле баарында дебейм, бирок кээ биринде ушундай бир аял келин болгондон кийин ал мындай кызмат кылыш керек, аны мындай малайдай эле көргөн эртеден кечке. Бул ушу үйдөн чыкпаш керек, үйдү караш керек, чай коюп бериш керек, тамак кылып бериш керек, баланы караш керек деген сыяктуу ушундай укугун бир чектегендей бир көрүнүштөр бар да. Ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Бул динге тиешеси жок. Бул динге тиешеси жок. Мындай болбошу керек. Болбош керек. Ал менталитет ал. Аны өзгөртүш бар. Мен өзгөртөм деп айта албайм. Биз айта алабыз. Мындай болбойт деп. Каалабайбы? Мисалы келин элечи. Ошондой кылып эмне кылат? Ал субханалла карасын, байкасын, өзү билсин. Биз бул динге тиешеси жок. Бирок динден алынган нерсе деп айта албайбыз. Шутасызбы? Бирок эгерде бияны карай турган болсок,
кайнене келине, келине кайненесине эгерде диний сабаты болуп, экөөндөн динден түшүнүк болуп, Кудайдан корккон болсочу, экөө эне кыздай жашайт. Түшүнүк жок болсо? Түшүнүк жок отурган болсо, алар не бере билиш? Анан жанагы үй бүлөдөгү зордук зомбулук боюнча аялдарга карата сабап атат, мынау тиги өлтүрүп кетип атат, кордоп атат, зордуктап кетип атат деген маселе болуп атпайбы? Ошол маселеде, айрыкча үй бүлөлүк маселеде аялга болгон мамиледе кээ бирки мындай диний насааттар айтылат. Ай, чыда, баланча энебиз аябай чыдаган, акыры ушунун пайнабы бейиш болот. Сен чыдасаң депчи, бир чети мында деле бир чек болуш керекпи дейм да. Чыдап эле отура бергенде күйөөсү сабаса, өзү жакшы таппаса, анан тигинтип таппаган аз келгенсип сөксө, кордосо, тепсе, керек болсо өлтүрүп койсо, анан чыда, мунун пайнабы бейиш болот дей бербей, мындай мунун бир чеги болуш керек го дейм да. Буда динге тиешеси жок. Буда динге тиешеси жок. Анткени динде ар биринин өзүнүн укугу бар, өзүнүн милдети бар, орду бар. Эгерде чын Аллах үчүн болсо, аял киши Аллах үчүн ошо күйөөсүн сүйө турган болсо, мейли азыркыча сүйө турган болсо, күйөөсүнө субханалла мындай сый урмат обязательно кылат. Ошол эле мезгилде аял эркек киши деле мындай иманы бар болгон болсо, мусулман болгон болсо, динден түшүнүк ала турган болсо, аялын жакшы көрө турган болсо, анын бар нерсесин көтөрөт. Керек болсо королевадай жанды алып жүрөбүрсүн, проблема жок. Динге тиешеси жок болгон нерсе болуп атпайбы буягы? Уже зөөкүрлүктү жок, биз макул дебейбиз. Аял кишиге деле субханалла эч качан, мисалы мен деле постоянно сурай бердим, мен айтам, мен ортоңордо сот эмесмин. Бир заман болду, адамдар жахил болуп кетти, надан болуп кетти, молдолордун кадыр баркы түгөндү. Мына ошондон анан эмне адамдар өз алдынча чечип башташты. Анан акырында эмне кылабыз дешти. Молдодон сурап келгенде деле бир, сурабаса деле бир. Акырында мындай бир усул чыкты, пайда болду, методология. Биз эркектин да аялдын милдетин айтып коелу, бирок эгерде эмне кылам деген суроо болгондо айтабыз, сенин апаң бар, атаң бар, бир туугандарың ошол менен кеңеш. Тиги күйөөңдү жакшыраак билет, тиги болсо аялыңды жакшыраак билет, ошол барып сурашкыла. Биз молдолор ажыраш, же болбосо чыда деп айтканга акылыбыз жок. Бул чисто илимий сурооңузга жооп. Бүгүнкү күндөгү бейиш деп айткан жокпуз еще. Бейишке жете элек. Жок, бейишке киресин эчим айта элеген. Болгон нерсеси айтабыз. Субханалла, акмактын да башы сүкүт. Ал оңолуп кетер. Аз мисалы Кудай Таала ушуну сага бергендир. Аз кетип калсаң алкаш болуп кетер. Сен карап тур, кармап тура турчу. Деп айтабыз. Бүгүнкү замандын талабын, бүгүнкү замандын реалийлерин эске алып, заманбап аял кандай болуш керек? Багы үйдө үй жыйнаштырып, күйөөсүнө итаат кылып, баланы тарбиялап, ибадатын кылып, мурдагыдай ошо отуруш керекпи? Же болбосо мындай карап көрүп, күйөөсү кыймылдабаса, өнөр үйрөнүп, керек болсо мугалим болуп, бизнесмен болуп, дагы башка кесиптерди үйрөнүп, ушундай көп өнөрлүү болуш керекпи аял дагы? Эмне болбойт экен? Болот. Биз эле ошол мисалы Айша энебизди үлгү алабыз да. Мен мындай толук кандуу эметпейм. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша энебиз кичине кара торурак болгон. Анан бир кичине мындай андайсам толмочураак деп коебуз, мындай өтө эмес. Өтө арык эмес, орточо болгон экен. Анан пайгамбарыбыз менден кийин ушу кара тор толмоч аялдан сабак аласыңар деп койгон экен. Азыркы мезгилде бүт диний өкүмдөр канча да хадис болсо Айша энебизден алынып атпайбы? Демек аял киши юрист, муаллим да бир нерсе болот. Бирок бир чек койдук да. Чек коюп атабыз. Туура аял киши бизнес woman, бизнес леди боло берсин. Бизнесте мисалы көп нерсе багындыра берсин. Бирок көпчүлүккө чыкпай эле койсун. Бир көпчүлүккө чыкпаса, кээ бирлер мисалы жүрүп атпайбы? Мисалы кээ бирлер чечине алып чыгып кетти керек болсо. Ошол эмесде анан баягында айтканда кандай десем, жанакындай бир шариатка ылайыктысыз болгон нерсени кылбасын деп атабыз да. Шариатка дегенибиз уят сыйытын жоготуп турган нерсе кылбасын. Бирок калган жагына окуй берсин, өсө берсин, боло берсин.
эмне кылабыз эми? Эгерде күйөөсү мунжу болсо, акмак болсо, мээси иштебеген болуп калган болсо, кыргызда бар эмеспи? Баягы кимге акыл кара чач чуулат го, билесиз го? ооба. Азыр шашпай тура турсаң, бир аздан аты атам менен апам өлгөндөн кийин мен сени жакшылап карайм деген жер бар. Мен мындай точно деп унутуп калдым, бирок бул жер акыл кара чач деген сөз деле ошол аз деле келесо акыл кара чач болсо болот. Шарият уруксат берет анан. Исламда аялга болгон талаптардын дагы бири чачын көрсөтпөстөн жолук оролуп жүрүш керек, хижаб оролуп жүрүш керек делинет да. Анан кийин мынау Кыргыз өлкөсүндө ар кайсы доордо, мисалы үчүн советтик доорду алалы, Кыргыздын өлкөсүнө ар кайсы тармактан салым кошкон аялдар болду. Бирок жолук оронбоду да. Күлүпэ Кондочалова деген билим министри болгон, анан баягы өнөр искусство жаатында Бүбүсара, Таттөбү, Айтурган Темирова, жанагы Ак кемеде жана башка бир топ кинолорго катышкан дегендей. Мына саясатта Роза Отунбаева жолук салынбай эле жүрдү, чачын кыркып алып дегендей. Чолпон Баекова, Чынара Жакыпова деген аялдар бар. Деги бир жолук салынган жок да, бир хижаб оронгон жок. Эми анткени өзү ошондой атеисттик коомдо ошондой тарбияланып калды. Албетте алдын себеби бар. Ишенгүл Болжурова, мына кече жакында эле отурган жерде отуруп Саламат эже Садыкова дегенде ушундай кыргыздыкка өтө бир ар тарапта салым кошкон лидер аялдардын ошо жанагы жолук маселеси кандай болуп калат эми? Ар бир адам өзүнүн күнөөсүн өзү алат. Түшүнсөз, мисалы алса, сиздин күнөөңүз үчүн мен жооп бербейм. Менин күнөөм үчүн сиз жооп бербейсиз. Болгон жерде биз эскертпеген үчүн жооп беребиз. Ошонун себебинен аларга да эскерткен бир молдо болгондур. Ошол заман алар да билген. Сиз азыр жашыңыз канчада? 48. Экөөбүз тең экенбиз. Сиз 78 экенсиз, мен 77. 77. 70 экөөбүз тең түшкөн классташ экенбиз анда. Кара, экөөбүздүн заманыбызда айылда чоңойдуңузбу? Айылдык толукмун өзүм. Мен интернатта. Мейли. Ошо интернатта дагы деле аялдарчы байкасаң мындай салып жүрчү. Мен эртең менен жумушка кетип аткан, кечинде жумушка кетип аялды көрчүмүн, билчүмүн. Бардыгы тең ошондой жок салынчы. Эми мейли, ладно, мен аяк эметпей эле коеюн. Бирок бул чоң маселе, иман маселеси. Эгерде чын-чындап Кудай менен иши болсо, пайгамбар менен иши болгон болсо, ахиретине күйсө, ал салынат. Болду. Жолук салынып хижаб кийип туруп уурдагандар, жаман иш кылгандар, арам иш кылган аялга караганда жолук салынбай эле чачым жанында прическа кылып алып жүрүп эле өлкөгө, коомго пайда кылгандын айырмасы кандай болуп калат? Кыла берсин пайдасын. Уурдай берсин. Бирок субханалла, ал жолук ошол эле денесин жаап жүрүп, бул парз боюнча кала берет. Ал эми ошо кылган амалы үчүн өзү жооп берет. Бир жагынан болсо, бир жагынан кутулар. Ошол себептен мен ушундай адаммын да, диний маселе өңүттөп алып келгенде дайым такай ушуга басым кылам да. Мен мисалы тиги эмеде күндүн ысыгында иманы заставить этип атат. Оронуп ал деп. Керек болсо 3 жолу салынып алышат. Ичинен, анан биян азыр бетине азыр штраф болуп калды. Субханалла. Анан иманы заставить этип атат. Эч ким анын божену көөдөнүндөгү Кудайдан коркунуч. Тура кээ бирде адат бар. Мисалы кээ бирлердин адатында жолук салынып дайыма адат болуп калган. Ал апасы, атасы, эли журту менен ошону салынат. Бирок субхана ким застрахован жаман иштерден? Мисалы экөөбүздө ушундай мөмөт атып туруп, балким эмне кылып атканыбызды кайдан билебиз? Башкалар билбейт да, туурабы? Эмне кылып атканыбызды жалгыз калганда. Ошонун себебинен адамдардын салымды кыла беришсин. Мамлекетке аял болсо, эркек болсо салым кылышыбыз керек. Биз мамлекет көтөрүшүбүз керек. Мисалы экөөбүз сүйлөшүп атпайбызбы? Азыр мамлекетке салым кошуп атабыз, билесизби ушуну? Мамлекетке салым кошуп атабыз. Өз ишине салым кошуп атабыз. Ошон үчүн ошол сиз айтып аткан эжелерден Алла ыраазы болсун. Рахмат. Ошол күнү түнү кызылча эме кылып, күнү түнү искусство тармагында бутугум ооруганча секирип бийлеп, бирөө мен маданий бирөө балким билим берүү жагынан бир чоң бир методология кылып, балким дагы бир ушинтип жүрүп, Кыргыз үчүн мамлекет өстүргөн, ал үчүн сообун алат. Бирок биякта күнөөсү моюнда кала берет. Эч күтпөйт. Бир жакшы бир ой бар да, билесизби ушуну?
Адамдар өзүнүн пикирин айтканды эч ким тыйбайт. Ошол мезгилде сиз менен бизди мындай бир айдан кийин айлык алабыз го, бир жер иштеген адамчы. Ар бир меде квартал сайын жыйынтык чыгарылат. Ошентип отуруп бир жылда акыркы годовой отчет болот туурабы? Ошо адамдын субханалла годовой отчету булардын өлүм төшөгүнө келгенде болот. Годовой отчет. Ооба. Аны ошондо жыйынтыгы билет ким экен. Ага чейин бапылдап Куранды мукаммен окуп турган каарга да ишенбе. Аалымга да субханалла акыркы акыбалын караш керек. Кандай өлөт ал? Оозуна келме чыгабы же чыкпайбы? Мен дайыма ошончу да менен сурашты, сиз кандай мындай мечтаңыз эмне эле? Дагы айтам, мен мечтам ушул экен. Өлүп атсам, оозума келме чыксам, мен ушул мындай чоң максатым ушул да. Отуралып, ойлонуп калам, сен кимсиң деп, каяка барасың, эмне? Ордуңду элестеткенде кээ бирде жүрөгүң учуп кетет да. Ошон үчүн айлык субханалла бир айдай болот. Устазан дагы мен ушул подкастка баланча кишини чакырам десем, айрым бир тааныштарга айтып калам. Могул суроону бүтсөз берип коюңчу дейт да, ошол бирөө айтты эле, ошонун аманатын айтып коеюн. Бойдок жүрөт өзүчү. Анан ошо бойдок үйлөнбөй жүргөндөр канткенде ушул бат үйлөнөт, турмушка чыкпай жүргөн кыздар канткенде ушундай батыраак турмушка чыкса болот, ошонун жолдорун устаздан сурап койчу деп айтты эле да. Ушул болуп турган акыбалына ыраазы болуп турсун пока. Анткени бул үйлөнүү да тагдырда. Ушул жерде бар го, эненин ичине 40 күн өткөндөн кийин бир периште кирип, Алла, бул пендең эмне бар да, ризкихи, ажалихи, саидун ва шакиюн дейт да. О Алла, мунун рызкысы кандай болот? О Алла, мунун өлүмү качан каякта болот? О Алла, бактылуу же бактысыз болобу дегенде, анан Алла Таала деген илим даанышмандуулугу менен айкөлдүгү менен жаздырып коет. Ошол рызкысынын ичине кирет. Бирөө мисалы 30 жашка чейин үйлөнбөй атат. Бирөө субханалла 50-гө чейин. Менде өкүл атам бар. Ошо өкүл атамдын агасы бар эле, раматылык өтүп кетти. Ошо киши субханалла пашта 60 жашында үйлөндү да. 60 55 го дейм. Ага чейин үйлөнгөн эмес. Элим айткан, бул болду, бүттү. Таң калыштысы ошо киши бир күн эле шарт деп үйлөнүп туруп эле 2 бала болду. Азыр колтугун 2 баласы бар азыр. Биз эч ким билбейт экенсиң. Бирөөнү 30 жашында, бирөө 20 жашында. Демек субханалла ар бир үйлөнө элек, ар көтө элек эме үмүт кылып, аракеттин кылып субханалладан тилеп рызкым экен деп турсун, иштей берсин. Буга стресс болуп кереги жок. Сизден дагы бир суроого уруксат этиңиз. Бул баягы кычыган суроо же ишенбей аткандан улам суроо же баягы кырчаң кылынган суроо эмес. Мындай түз ниеттеги баягы комментарийлерди мен окуйм да. Кээ бир комментарийлерди атайын алып ушул суроону конокко берсем, ошолор жооп алсын дегендей суроо да. Кээ бир дин алымдары айтып калышат. Көпчүлүк эле айтышат. Момундай дуаны 100 жолу окусаң, чакырчылыктан кутуласың. Баландай дуаны окусаң, 70 жолу айтсаң, бул деген күйөөгө чыгасың. Могул дуаны 50 жолу айтсаң, үйлөнөсүң депчи. Бул чындап эле ошондойбу? Биз илим окуганда, биз кайсы сыяктуу китеп окуйбуз? Мындай айтканда, туурасында тет илгертен бери келаткан китептер бар, мазхаб менен. Ошонун ичинде жана айткандай Накшибанди тарикасы, Чиштия деп коебуз да, тарикаттар бар да. Ошол чоң аалымдар, илгерки олия болгон аалымдар, мисалы Имам Газалинин Асмаил Хусна, Аллахтан 99 ысымынын пайдалары деген китеби бар мисалы. Мына ошондо ал олия болгон себебинен ошол нерсени амал кылып, анан ошол нерселерди көп кайсы Алланын ысмын, богу дуаны, ушул дуаны окуганда момундай пайдасы бар экен. Мен ушу менен жеттим деп өзүнүн шакирттерине өзүнө сабак катары калтырган да. Бирок замандар өттү, адамдар олия болмокту, олиянын туфлисине жетпей калдык да. Батегине жарабай калдык. Ошондо анан субханалла жанакындай мындай үзүк болгон аалымдардын тажрыйбалары мындай эл арасында тарап кетти. Анан кээ бир китептерде аалымдар мисал алса, кимдеги мисалга карап туруңуз. Пайгамбарыбыз айтат, кимдеги
asbahal mulku lillahi vel hamdu kulluhu lillahi a'udzu billahillezî yumsikus semâvâti vel arda illa bi'izni şerri ma halaka zarah ve min şerri şeytanın şirkihi dep aytsa 4 jol ayta turgan bolsa deyt. Al adam subhanallah öle turgan bolsa şunu al beştik deydi. Karsa uşul duanı 4 jol ayta turgan bolsa subhanallah ошол beştik dep koydu. Ошондой эле мисалы кээ бир дуалар бар, мисалы бир сахаба келди. Алланын элчиси, о Алланын элчиси, мен кедейликтен тажап кеттим десе, пайгамбар Аллахума гфиратука авсау мин зунуби рахматака аржа инди мин амали деп айткын, кедейликтен чыгасың деди. Анан ошол сахаба айтты, анан бир күнү Жундуб радиаллаху анху жанында турганда, сурат кene, сен эмне жакшы болуп калдыңыз? Расулуллах үйрөткөнгүчө дуаны айтып баштадым, кайталап дайыма. Мен жашым оңолуп кетти дейт. Деген бул риваяттар аябай көп да. Ошондо олиялардын жанагындай айткан нерсе мына 50 жыл ким айтат, бирок ал жерде шарт бар. Айтып аткан адамдын. Биринчиси күмөндөн алыс болуу. Ушуну окуйм иншалла. Анан жыйынтыгына даяр болуу. Мисалы бирөө айтты, бирок пайдасын көргөн жок. Мен дагы бир улуу окуяны айтып берейин сизге ушул жөнүндө. Хамбали мазхабынын жеңизүүчүсү имам Ахмад рахимулла. Бир күнү бир мечитине барып, куптан окуп, анан куптандан мечитке жатып алайын деп жатса, сапарда жүрөт, баягы кыйналган. Баягы мечиттин мутавалиси куалап чыгып тур. Аны ким тааныбайт? Ахмад. Ал менен интернет жок да, азыр Эрмек молда десең любой жерде таанып алат деп мисалы турабы. Бирок интернет жок, тааныбайт. Куалап чыгыптыр. Мен эмне кылабыз деп анан адеп кармап, мечиттин эшигине жатып уктап алайын десе, баягы дагы келет экен. Тур деп куалап чыгат экен. Аны арыга бери арганча болбой суук, ушинтип бүрүшүп жатса бирөө келаттыр. Таксир эмне болду? Ушундай болуп калды. Жүрүңүз, мен навайканага, навайчымын, тиз жерге жатып алыңыз. Деп анан баягы навайкананын ичине алып кирип, бир жерге жаткызып коюптур. Анан кийин Субханаллах, вальхамдулиллах, Аллаху акбар, ла илаха илля астагфируллах, астагфируллах деп ушундай өткөн. Карап отурат экен, анан сурайт экен, канчадан бери муну айтып атасың десе. Көп жыл болду дейт. Апам үйрөттү эле дейт. Ушуну айтып жүрөбүз, муратыңа жетесиң деп айткан. Десе, канча эмне бүт баарын жетмиз, ооба дейт. Эмне кааласам ошол нерсе болот дейт. Дагы бир каалооң бар десе, ооба дептир. Мен Алладан суратам, я Алла, имам Ахмадты көрсөтсөң, мен арман жок деп айткам дегенде, имам Ахмад бакырып ыйлап экен. Эй Алла дептир. Бир навайчынын айткан бир зикирин сени мен ушунда тетиги 1000 километр шелберди ушап келип, өзүңдүн үйүңөн кубалатып чыгарып туруп, көчөгө чыгарып коюп туруп, ушунун түйүнү алып келип туруп көрсөттүңбү деген экен да. Демек адамдардын ыхлас менен, берилүү менен айтса, ошо айтып аткан имамдар айтып аткан 50 100 101 1001 сөзсүз жетет. Анда кеп жок, бирок араб тилин түшүнбөгөн, ошо эмне айтып атканын өзү билбеген, бирок арабча эле сөзмө сөз жаттап эле ошондой нерселерди айтып туруп эле, анан бүгүн 100 жолу айттым, эртең дагы 100 жолу айтам, бүрсүгүн дагы 100 жолу айтайын деп жүрсө эчтеке болбосо керек. Бул жердеги ордунан туруп, козголуп, план, стратегия түзүп, мындай кылсам болбой калышы мүмкүн, мындай кылсам тиги көнбөйт, мындай кылсам тиги жактын убактысы жок экен деп, ошо реалийлерди эске алып туруп түзүп, ошол закон деле Аллахтын закону да эми. Физиканын закону, башканын закону. Ошону кошо кылбаса, анан жөн эле арабча жанагыларды айтып койсо эле, 100 жолу айтып койсо, эчтеке болбосо керек анда. Баары ушундай айта беришет. Мындай да таксырым. Бир нерсе бар, сөз айтканда стратегия бар. Мисалы стратегия кылдыңыз. Сиз мисалы мага түн ичинде жаздыңыз. Мен билгенден субханалла 11:53-те чалдыңыз. План түздүк, сураштык. Анан кийин субханалла сиз мага чалдыңыз, эметти жаздыңыз. Ассаламу алейкум. Мен билбейт элем сиз ким экенсиз. Мен эриңизге жаздым. Машалла, ассаламу кечирип коңуз деп мен кечирээк жооп бердим сизге. Бирок ошондой болду, экөөбүз 12:30га чейин кабарлаштык. Карасаңыз, сиз план түздүңүз. Бул маанавиятта тагдырда бар экен, экөөбүз субханалла жолуктук. Бирок эгерде субхана тагдырыбызда болбогондо, жаса маанавият деп атат, бир рух ааламында экөөбүздүн сүйлөшүп турганыбыз болбогондо, мен канча мега турган болсом, Алла Таала тосуп коймок бул жерден. Демек биз ошол эле кылып аткан дуаны окуйм деген адам кичине бир аракетин кылыш керек. Арабча эле окуп атам, бир молда бар, молда экен, монун мааниси кандай деп мынекен талап кылып коюш керек.
Анан маанисин билип алып, молдо экен монча жыл окуду атат. Кандай кылып окуйын? Даарат алып ал. Бир аз кичине 2 рекет намаз окуп кой. Кудайдан кечирим сура, тооба кылып кой. Күнөөлөрүң бардыр балким ушулар аткан. Анан кийин ушул дуаны оку деп түшүндүрүп берет да. Анан жөн эле отуруп алып деле угал, деп. Бирок ушундай дагы бар. Кээ бир убакыттарда адамдын түшүнүп план коюш деле шарт болбой калат да. Ал көчөдө кетип барып ушуну кылып туруп ошонун ичине жетип калгандар болот. Анткени себеп ал адам Алла Таала адамдын жүзүн дагы, сулуулугун дагы, байлыгын дагы, илим билим карабайт. Алла ошол адамдын ниетинин амалын карап коет. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам деле ошо бир жанагындай согуштарда кадимгидей камалга көрүп, тактика стратегияны түзүп, жаачылар силер тияка тургула. Силер мынандай боюнча кыймылдабагыла деп туруп анан кийин анан бүт себептерин кылып коюп анан кеткен да. Анан болбосо ал Аллахтан түз эле сурап алып эле мыналарды жеңип коелу десе жеңип коймокпу дейм да. Эми бул бизге болгон чоң бир керемет. Сиз айтып аткан нерсе бул керемет. Эмне үчүн билесизби? Анткени себеби бул пайгамбардын акыркы заман пайгамбары экенин акыйкат белгиси ушул. Анткени себеп пайгамбардын пайгамбарлык иши адамдарга биздин деңгээлде түшүндүрүү, анан биз билбеген деңгээлде түшүндүрүү болуп эсептелет да. Ошон үчүн мисалы биз билген деңгээл ушул стратегия түзүү, биз билбеген деңгээлде ойлоялар болот да. Демек дагы бир мен атайы жазып алдым эле өзү. Ооба. 1 мүнөттө 40 миллион соо алса болот деп алымдарыбыздын айрымдары мисал кылып жүрөт, хадисте айтып жүрөт. Бул эми баягы кандай хадис билбейм, кандай хадистин түрүнө кирет. Ким дейт? Ашхаду ан ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лаху илахан вахидан ахадан самадан лам ятахиз сахибатан вала валадан валам якун лаху куфуан ахад дегенди мен биринчи бөлүгүнө түшүндүм. Бирок кийин эмне деп атканын өзүм да түшүнгөн жокмун. Десе, ушинтип айтса 40 миллион соо алат дейт да. Ошо ушинтип эми кээ биркилер түшүнбөй эле айтат да, ушун жаттайынчы деп жаттап алып эле декламациядай кылып эле. Аны ушинтип эле айтып койсо эле 40 миллион соо алат экен да. Ооба. Алат. Адамдар динди ушундай бир кандай десем, материалдык нерсе катары колдонгондой көрүнөт кээ бир убактачы. Бирок мен да башында да айткам. Алланын райымын мындай кичинекей жыртка тыгып койбош керек. Бул жерде айтып аткан нерсеси өтө чоң нерсе. Бул жерде иман келмеси жөнүндө сөз болот. Ла илаха иллаллах вахидан ахадан самадан лам яттахизу сахибатан вала валадан валам якул лаху куфуан ахад. Тирмизиде келет. Мисалга эле ким базарга кирип бараткан болсо, ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла лахул мулк ва лахул хамд ва хуа ала кулли шайин кадир деп келсе миллион соо алат билесизби? Мунун бул айта турган нерсе ушул эки. Сооп деген эмнеси бул орусча воздаяние. Туурабы? Кыргызча жакшылык. Ал эми Алла Тааланын жакшылыгын биз мындай бир кичинекей, сиз экөөбүз бир жакшылык кыла алабыз. Бирок Аллах миллиардтап кылып коет. Ушуну туура түшүнүш керек да. Биз Алла Тааланы көргөн жокпуз. Бирок Алла бар деп ишенебиз. Бирок Алланы аруулаганда, тазалаганда Алла Таала сүйүнөт. Алла улуулайт. Алла жакшы көрөт ал пендесин. Подарка бергиси келет. Эмне дейсиз бага? Алланын подаркасы канча экен билесизби? Такыр болбогондо Алла Таала айтпайбы, Фирдаус бейиши, Кавсар көлүнүн түбүндө пайгамбардын колунан суу ичесиңер. Такыр ушунча деңгээлде болот. Алла Таала айтат, мени аруулагандар, менин ибадатымда болгондор, мен өкүмөн чыккан арам адалымды билгендер үчүн экен кыяматта Жаннатул Адында чыныгы жүзүмдү көрөсүңөр дейт. Не дейсиз бага? Дин бул сырдуун ушундай бир адам менен Кудайдын ортосунда болгон бир чоң бир мамилени мындай мост. Бир көпүрө бул. Ошол себептен адамдарды бейиш менен сүйүнчүлөгөн токтотпош керек да. Ошол эми адам болсо үмүт кылат. Канча миллион күнөөбүз бар билесизби? Канча миллиард күнөөбүз бар. Бирок субханалла айтып атканда, эгер бир жаман иш кылып алсаңар дейт, анын аркасынан бир жакшы иш кылла сөзсүз дейт.
жаманыңар жабылып калсын дейт. Алла да жакшы иш кылар мен сен я Алла мен күнөөшүп калып астагфирулла дебейдиңиз. Астагфирулла деген сөзүңүз бая жаман жапты. Эми экинчи кылба. Кандай сон? Туурабы? Нажаши. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир тууган агасын өлтүрүп салды. Амет колбасам. Нажаши эмес. Ким эле? Пайгамбар Хамзаны өлтүргөн. Мынакей, өлтүрдү, эми караңыз. Ошо бир тууган өлтүргөн адамга 3 аят түшүп атат. Аны кечире тургандыгын Аллах айтып атат. Пайгамбар адамдык сапатын алып койсо, анын өч алыш керек болчу, өлтүрүш керек болчу. Бирок Алла пайгамбар аркылуу ошону эмнекен, сен бир тууган өлтүрсө дагы ошол бир айткын ыйман келмесин. Ошол ыйман ал кечирилет. Деп аткарсаңыз кандай? Демек Алланын райымы, мээрими, кечирилиши ким буга каршы болот? Ким аны токтото алат? Ошон үчүн миллиард сооп десе да мен ишин айтып берем. Мен бул ушул айтып аткан келменичи, мен акылым жеткен айтып келатам десизби? Динди үйрөнгөндө биринчи ушуга түшкөм мен. Анткени ушул келме мен үчүн жүрөгүмө ушундай жаккан, айткан сайын оозума керек болсо конфет сорып аткан таттуу нерсе келген. Адамдардын жүрөгүндө болгон сезимди өлтүрбөш керек. Тим более Алла менен болгон мамилесинде сезимдерди. Ал Алла ким айтат эркектер ыйлабайт деп. Биз ыйлайбыз. Биз аялдын түйүндө ыйлабайбыз, эркектердин душмандын алдында ыйлабайбыз биз. Биз Роббибиздин алдында жыгылганда ыйлайбыз. Түн ичинде жашырып алып Алла менен сүйүшкөндөр жолуккандай туруп ыйлайбыз. Көптөн бери жоготуп алган досун кандай бирөө тапкандай, жолсо бирөөнүн бир тууганын жоготуп алып кайра тапчыгандай болот туурабы? Ошол сезим субханалла ар биринин жүрөгүбүздө бар. Мен негизи жанагы буга чейинки суроолорду күмөндөнгөнүмдөн же мындай бир ушул эмне деген арабча сөздөр деген эмес, мен далай ошо өзүңүз деле айтып атасыз го, мындай ушу бейиш жана тозок боюнча лекцияларды бир сааттап которгом, өзүм ошого түшүнүп, эмне үчүн мындай деп атып ошолордун баарын которуп атып ынангамын. Болгону бизди көргөн ушу көрүүчүлөрдүн арасында ушу араб булдар арабча бирдемелерди айтып алып эле бейишиңди ким көрүп келиптир, аерде сүт менен бала болуп атканын, тозокто тим эле монтип сүрөт көпүрөсүндө мындай болуп атканын ким көрүп келиптир аны деп аткан ошондой логика менен карагандарга да жооп болсун үчүн берип атам да ошол суроо. Анан Кудай сактасын баягы мында күмөн кылгандан негизичи. Кандай суроо берсе бизге деле ошондой суроону берет. Бул жөнүндө аябай көп талашпайм мен, такыр талашпайм. Мындай өзүмдү мен да жанагындай бир андай не конфликтный адам катары көрөм да. Мен жанагы туруп бетиме түкүрүп койсо күлүп тура берем да. Андайлар болгон. Күлүп кайтара бересиң. Эмне үчүн билесизби? Анткени ал баягы түшүнбөй атат просто. Ал түшүнөт бир күнүчү. Ошол себептен мындай диний такыр талашпайм мен. Акылдуу менен бир аз акылсыз талашса акылдуусу күнөөлүү дегендей болуп калат да ошол учурда. Туура да. Ошол себептен субханалла бир адамдын капыр болуп турса, ого бетер капырчыга түшүргүбүз келбейт да. Диний стратегия, диний методология да өзү ушундай. Ваазчы, насаатчы, динди адамдар жеткизүүчү адам эч качан бирөө менен урушпайт, талашпайт. Бир эле нерсе анын жүрөгүндө пока дагы бир аз кичине оору бар экенин билет, илдет. Биз өзү баарыбыз эле оорукчанбыз. Бизди дарылаш керек баарыбызды. Ошол себептен баягы доктор начар болсочу, оорубаган адамды өлтүрүп коюшу мүмкүн да. Туурабы? Ооба. Алла Таала бизди, сизди мисалы алса, ал көзүңүз айтып аткан мына бул жерде кызмат кылган баары биз докторбуз да. Биз хирург болуп турган болсок, булар бир ассистент. Бир адам эгер бирөө туура эмес движение кыла турган болсочу, бир адам өлтүрүп алышы мүмкүн. Ал эми ойлосоңуз мынакей. Бул дүйнөдө адам жаңылса, бир күн болсо турат. Бирок бир адам динден жаңылса турбайт, болду. Ал тозокко түшөт. Ошон себептен бир адам биз бейишке алып келиш үчүнчү момунча киши иштеп атат да. Кандай дейсиз? Туура. Сиз Инстаграмдагы баракчаңызда дагы бул темага жоопторду бир эмес 10 жолудан бергенсиз. Ошентсе дагы ушул суроону берейин дагы, анан подкастты жыйынтыктасак. Ооба. Үй бүлө деген ушул чоң мамлекеттин кичинекей модели делинет эмеспи? Кичинекей мамлекет үй бүлө деп. Ошо үй бүлөдө бактылуулук болуш үчүн эң негизи эмне кылыш керек? Дин болуш керек. Динден туура түшүнүк болуш керек таксырым.
дин бар көп үйдө азыр. Намаз окуп атышат, орозо тутуп жатат. Бар нерсе бар. Бирок субханалла диний түшүнүк жок. Алла кимге жакшылык кааласа динден түшүнүк берет. Ал факихтерге айтылган деп айтат, бирок айтайын дегеним ар бир эркекке дагы, ар бир аялга да динден Кудай түшүнүк берсин. Оор боло турган болсо бирге көтөрөлү. Жеңил боло турган бирге сүйүнөлү. Бала аманат, муну жакшылап тарбиялайлы. Рызкыбыз аз болсо шүгүр айталы, көп болсо шүгүр айталы. Бир туура эмес кылып аткан болсо, субханалла, кемчилигибизди жутуп коюп туралы. Бу диний түшүнүк да. Эмне пайгамбардын үй бүлөсүнүн ичинде уруш болуп болуптурбу? Пайгамбардын үй бүлөсүнүн окуясын окусун. Диний түшүнүк мындай жөн эле келип калбайт. Диний түшүнүк бул көбүрөөк илим алган сайын келет. Эмне үчүн Алла Таала Куранда ачык айтып койгонда? Менден дейт, Алладан. Аалымдар көбүрөөк коркот деген. Канча диний түшүнүк болгон сайын ошончолук субханалла бактылык келе берет. Рахмат, анда бардык ааламдар жараткан Аллахка чексиз мактоолор болсун. Аллах Таала боорукер, Аллах Таала мээримдүү. Аллах Таала бүт барлыгына жооп бере турган күндүн сурак күндүн эгеси. Аллахка гана сыйынабыз, Аллахтан гана жардам сурайбыз. Аллахка ишенбей, Аллахтын каарына калгандардын жолуна эмес, Аллахка ишенип, Аллах өзү туура дегендердин акыйкат жолуна бизге салсын. Чоң рахмат сизге. Ва алейкум салам. Сенден Алла разы болсун. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.